Саламатсыздарбы? Бүгүн даже жасанганга не успел кыздар. Кухнядан чыктым дагы, азыр ушундай боюнча эфирге келип калдым. Сиздер менен ушундай замандын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып көрүшүп турганыма кубанычтамын. Жаңы келгендер, кош келиңиздер. Бул жумадагы графигим аябай тыгыз. Кошумча съемкалар болуп кетип атат, кошумча интервьюлар болуп кетип атат. Жолуктар жарашып дейт, рахмат. Чачта укладка дагы жок. Сиздин сабактар аябай жагат дейт, рахмат кыздар. Кыздар, алдын ала сүйлөшүп алалычы. Бүгүн сиздерге интим гимнастиканын бир техникасын көрсөтүп беребиз дегенбиз. Бирок эртең көрсөтөбүз техника. Бүгүн биринчи гимнастика жөнүндө маалымат угуп алыңыздар. Гимнастика жөнүндө маалымат деген бул Турсунайдын курсу жөнүндө маалымат деген сөз эмес. Өзүңүздөрдүн органдарыңыздар жөнүндө маалымат. Органдарыбызга эмне кылышыбыз керек экенин сүйлөшөбүз. Сизди абдан сыйлайм, жакшы көрөм дейт жандарым. Башыңды ийип тазим кыламын. Кыргыздын нукура сулуу периси дейт. Бүгүн өзгөчөсүз дейт. Рахмат кыздар. Мен кандай болсом да мени өзгөчө сулуу деп кабыл алганыңыздар үчүн мен ыраазычылык билдиремин. Азыр съемкабыз азыр бүттү. Назира Бердуголова менен биздин кухнядан тарттык. Кудайым буйрса интервью чыгат. Алла кааласа, Алланын жардамы менен. Так, биринчи жаңы келген айымдар барсыздар, бир тууган туушкандардан мен жөнүндө угуп келип калгандар барсыздар, бир капысынан менин бир интервьюларымды же болбосо бир маалыматтарымды угуп мага подписка болуп калгандар барсыздар, мага ишеним артып мени карап отурган айымдар. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мен Турсунай Керимбековна, интим гимнастика боюнча тренермин. Офлайн, онлайн форматта интим гимнастика алып барамын. Офлайн форматта жеке дагы бар. Онлайн форматта дагы жеке дагы бар. Жана группа менен бар онлайн, офлайн форматта. Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Психологияны Казакстандан окудум, интим гимнастиканы да Казакстандан окудум, кыздар. Бизге бир-эки айым келди, Назик айым сизди бизден окуду деп айтты деп. Анан түз эфиримде айтып коюуну туура көрдүм. Негизи мен бирөөнү тиги бу деп айтпайм. Бирок эгерде ошондой деген сиздер маалымат уккан болсоңуздар, ошол Назик айым окуган жерден да, алар дагы Казакстандан окуган экен. Мен дагы ошол Алина Шадиновадан окугам, ал дагы ошол Алина Шадиновадан окуган экен. Алланын берери баарыбызга чексиз. Кантип тез күндө тарылса болот бул жакты дейт. Эң жакшы жолу интим гимнастика. Назира Бердуголова, жакшы жетип алдыңызбы? Сизди көрүп турганыма кубанычтамын түз эфирден. Сонун жакшы бир интервью болду Назира сулуу менен. Ошол боюнча сизди жөнөтүп эле азыр эфирге кирип калдым го. Так, кыздар. Мындай кылабыз азыр. Интим гимнастика жөнүндө айта кетейинчи биринчи. Андан кийин, может, психология боюнча да сүйлөшө кетебиз. Азыр биринчи интим гимнастика жөнүндө. Интим гимнастика деген эмне өзү, кандай кылат экен, ал точно кызгылабы, кызгылбайбы деген бир сиздерде күмөн ойлор болсо, анда мени угуп туруңуздар. Баарыңыздардын саламдарыңыздарды кабыл алып атам, алтындарым. Мындай, мен эфирде өчүрүп турайынбы, эмне кылайын? Комментарийлерден көрүнбөй калсамчы. Кудайым буйрса өзүм түз эфир өткөнгө орундук даярдап атамын. Үйгө, офистин ичин дагы жаңыртууга аракет кылып атабыз. Азыр мен ушул жерде өтүп атам. Сиздерге менин маалыматым маанилүү болсун. Москвадан, Көлдөн, Аксыдан, Өзгөндөн саламдап атасыздар. Баарыңыздарга менден чексиз салам. Азыр мен өчүрөйүн. Комментарийди өчүрүп салдым. Интим гимнастика деген эмне? Бул уятпы, уят эмеспи, эмне?
мындай. Бул сиздин жамбаш сөөгүңүз. Элестетиңиз, ушундай сизде жамбаш сөөгүңүз бар. Мээңиздин фокусун ушул жака коюңуз. Өзүңүздүн органыңызга коюңуз. Прям сөөгүңүздү көрүп калбасаңыз дагы, мээңиз менен көрүп албасаңыз дагы, көзүңүз менен да монтип сөөгүңүздү, о, менин сөөгүм го дебесеңиз дагы, сиздин мээңизде сөөгүңүздүн элеси келет, ушундай жамбаш сөөгүңүздүн. Мээнин фокусу түшпөгөн жер баткартайып кетет. Өзүнүн денесине кам көрбөгөн аялдын жашоосунда түрдүү ситуациялар болот, түрдүү проблемалар болот тилекке каршы. Кантип, эмнеге? Денебизге кам көрбөгөндө Кудай өзү берген нерселер менен бизди сынайт. Отношенияда, бала менен мамиледе, акча менен дегендей. Ден соолук менен. Мына, бул сиздин алдыңкы жамбаш сөөк булчуңуңуз. Бул жамбашың сөөгүңүз да. Бул алдыңкы булчуң. Жынысқыны заара чыгуучу түтүкчө. Бул клитор. Кындын ичинде эрогендик зона бар. Бул арткы тешик. Бул арткы тешикти биз качан жаным деп сүйдүк эле. Көрүңүзчү азыр. Ушундай арткы тешигиңизди көрүңүз. Анус жагыңызды мээңиз менен көрүңүз. Мээңиз менен көрүп, кандай элес келди? Органго жок болсо эмне кылабыз? Жаным деп эркелетиңиз. Жаным. Эми акырын жумуңуз. Жумулдубу? Оңой жыйрылдыбы? Өмүрүңүздө бир жолу ошол анусуңузду эркелеттиңизби? Алтыным дедиңизби? Мына ошондой анус, арткы тешик чоң заара чыгуучу жак. Алдыңкы жамбаш сөөк булчуңдары, бул жакта уже сөөк жок. Мына бул жамбаш сөөгүнө бекитилген. Бул жамбаш сөөгүңүздүн ичинде ичеги карын, жатын, бөйрөк, боор жана башка баардык органдарыбыз бар. Курсак бөлүктөгү органдарыбыз бар. Өт, боор дегенде жүрөк, курсак бөлүктөгү органдарыбыз да бар. Диафрагма булчуңдар го, диафрагманын ичинде эмес, жүрөгүбүз үстү жакта, курсагыбызда айтор ичибизде ушул органдарыбыз бар, Ушул органдарыбызды мына бул алдыңкы булчуң көтөрүп турат. Эгерде оор көтөрсөңүз, төрөт тез болсо, стресс болсоңуз, уйку бузулса, ашыкча салмак болсо, витаминдер жетпесе, анда алдыңкы булчуң чоюлуп, бошоп калат. Эң биринчи себеби бул оор көтөрүү. Кыз балдарда дагы болот оор көтөрүү. Кыз балдарыңыздарга оор көтөргүзбөңүздөр. Үйүңүздөгү эркек балдарыңызга көтөргүзүңүз. Эркектин ишин кылдырбай эле коюңуз. Эгер эркектин ишин кылдырсаңыз кызыңызга, анда кызыңыздын кызматына кызыккан бирөөгө келин болот. Кызматына кызыккан эркек алат кызыңызды, мындайча айтканда. Кызмат кылбай койсо, ал үйдө скандал. Денесин сүйүп, өзүнө кам көрө турган эле кыздарды тарбиялашыбыз керек. Мына ошондо бара-бара коомдо аял баалуу болуп, сый-урмат көрүп, өмүр сүрө турган убакыт келет. Азыр биз өзүбүздү жертва кылып өмүр сүрөбүз го, биздин коомдогу аяндар, эркек болуп иштейбиз, үйгө кирип аял, эшикке чыгып эркек, баланы да өзүбүз тарбиялайбыз, үйдүн очогун да өзүбүз алып алганбыз. Болбосо аял сөзсүз өзү тамак жасаш керек деген нерсе жок. Бирок биздин менталитет ушундай азыр. Эми бир аз биз бир 10 жылдан кийин өзгөрүшү мүмкүн. Давай жаным, мен тамак жасайын, сен идиш жуу деген сыяктуу. Может, күйөөлөр, мен бүгүн тамак жасайм, анан сен идишти жууп койсоң, жаным, дей турган коом келет, Кудайым буйрса, эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошондой бир ынтымактуу болуп өмүр сүрө турган кез келсин, биздин балдарыбыз көрсүн ошону. А биздин менталитет азыр аял киши тамак жасайт, бул норма. Биз тамак жасап беребиз. Андан башка эркектин жүгүн эшектей болуп мойнубузга алып албашыбыз керек. Мына бул алдыңкы булчуң. Эгерде мына эми могу жынысқыны, бул заара чыгуучу түтүкчө деп атабыз го, клитор деп атабыз го, мына алдыңкы жамбаш сөөк булчуңдарына бекитилип турат да. Эгер моолар шалбырап бошосо, бул өзү эле бошоп кетет. Кыз балдар келет, менден жел чыгат, мен бирок турмушка барбагам, эч ким менен болбогом, даже жигиттер менен сүйлөшпөгөм деген кыздар келет. Алар сырларын силерге эмес, бизге айтып атат го. Силер өзүңөр сүйлөшө албайсыңар кыздарыңар менен. Өзүңөр менен өзүбүз менен өзүбүз аялдар сүйлөшө албагандан кийин биз балабыз менен кантип сүйлөшөбүз? Даже кээ бир апалар айтышат, менин кызым 10 класста бир жигит менен жатып коюптур. Мен кызымды өлтүрүп салгым келип атат, сабап салгым келип. Неге өлтүрөт? Ал өзү сүйлөшпөдү го. Атанын, апанын мээримин ал
ошо башка жигиттерден алып атпайбы, ишенип калып атпайбы жакшы сөзгө муктаж жаны. Так, мен сиздерди көрүп угуп турбасам кызыктай болот экен. Кыздар, эми мына интим гимнастика дегенде ушул кын жана ануска гимнастика жасайбыз да, анан зара чыгуучунун булчугу менен клитордун булчуңдары өз бекемделет. Алдыңкы булчуңдарыбыз акырын көтөрүлгөндө бүткүл курсак бөлүктөгү органдарыбыздын баары ордуна түшөт. Жадын түштүбү? Болду. Мына кын булчуңдары боюнча айтып атабыз го азыр. Мен биринчи кын боюнча маалыматты бүтүрүп кетейинчи. Мына кын булчуңу бошогондо жел чыгат, нормадан тыш кеңейип кетет го. Эми бул кын булчуңу, сиздин кын булчуңуңуз ички стенкалары нормада. İçin толук ирет дегенди үйрөнөбүз кыздар. Ичи кадимкидей жырылат стенкалары, кадимкидей кыз болосуздар. Кыздар, мен сиздерди алдап чакырып алсам, ушунча мени жеп коет эле го алиге чейин. Канча айымдар бар азыр, мындай жүрөгү сонун айымдар бар, мен сабактарыма катышкан, катышкыла, мен сонун болуп калдым деп айтат. Мен, например, ал айымдарга жазып койгулачы дейт, мен акча төлөбөйм. Мен үстүндө Кудай турат. Кудай угуп турат. Ар бир сөзүбүздү Кудай угуп тургандай сүйлөшүбүз керек экен. Жасаган ишибизди Кудай көрүп тургандай жасашыбыз керек экен да. Ошондо сиңимдүү да болот экен. Менин билимдерим да сиңимдүү болот ошондо. Ошол айымдар, Отусов жазган айымдар, алар чындап жыйынтык алган айымдар. Бул жерге да катышкыла кыздар, өкүнбөйсүңөр деген кыздар чындап жыйынтык алып, ошол аракет кылган айымдар, ак жүрөк айымдар, силерди да катышып алсын деген. Болбосо сиздин кыныңыз ага керекпи да, мага керекпи? Мына сиздин жыныс кынынын стенкалары, эгерде кын булчуңдары бошосо, алар жайылып бошоп кетет. Домпоюп калат. Бул жери домпоюп калса, могу жагы жайылып кетти деңиз. Бул жагы бир салбырап могу жакка түшөт, могу жагы жайылып кеткен, айтор. Кындын ичи ошентип бошойт дагы, быртылдаган үн чыгат да. Быртылдап үн чыгып атса деле жел чыгып атат деп жүрө бербей интим гимнастика жасагыла. Чындап айтсам, кыздар, азыр эми жертва болуп жашай турган убак эмес. Акча жок деген ал өзүңүзгө сүйүүнүн жоктугу. Мен азыр ишенбейм, акча жок деген. Илгеркидей заман жок азыр. Адам кичине аракет кылса, мээни иштетип койсо, акча таба турган заман, эркектен сурап жегенди үйрөнө турган заман. Азыр долгон токой курстар бар. Аял өзүнүн күйөөсүнүн психологиясын билип алып эле, күйөөсүнөн сураш керек. Мисалы, кандай ар түрдүү эркек бар. Бирөө сөз менен аялдын сүйгөнүн жакшы көрөт. Мисалы, акырын отуруп сүйлөп, аял жакшына болуп отуруп, жаным, сен ушундай, сенин бар экениңе мен Аллага ыраазымын. Сен болбосоң мен ушуну кантип бүтүрөт элем? Деген сыяктуу сөздөрдү айтып, жакшы болбоду, сенин барың кандай жакшы, да жакшы, мен сага башка кыздардан биринчи болуп тийип алгам деген сыяктуу сөздөрдү айтыш керек. Ичиңизде ушундай күйөөңүзгө деген бир негативдер толуп кеткен болсо, сурабайм, мен сурагым келбейт десеңиз, ниетиңизди аныктаңыз. Жашоо, бирге жашообу, бирге калуубу, жакшылап жүрөңүзгө тыңшаңыз. Жашпала болуп, жашпалдар бар го, мен ойнойм дейт да, кайра ойной берет го. Ошондой болбостон биз чоң адамбыз да, отуруп ойлонуңуз, мен бирге калуубу ниетим. Эгер бирге калуу болсам да айтыңыз. Кээ бир эркектер көз менен сүйөт. Жакшынакай болуп үйдө күйөөңүздүн көзүн толтуруп, флирт кылып. Флирт деген бул көз менен, сөз менен эркелөө, дене менен кылыктануу да. Күйөөңүздүн көзүн толтуруңуз. Кээ бир эркектер бар, мүчө менен сүйөт. Мүчө менен ойлонот, мүчө менен сүйөт. Анда жыныстык катнашта лаззат тартуулашыңыз керек. Интим гимнастикага кандай болсо да катышышыңыздар керек, кыздар, ар бир айым. Анан интим гимнастика жасагандан кийин кыныңыз бекемделет. Кын бекемделгенде уже жел чыкпай калат. Шейка түшүп калган болсо шейка көтөрүлөт, матка түшүп калган болсо матка көтөрүлөт. Эгер жатын төмөн түшүп калса, кыздар, жел чыгуу боюнча айттым, интим гимнастика боюнча айттым. 3 күндөн баштап жыйынтык боло баштайт. Например, бир 500 аял келди дейин, 500'дөн бир 20-30'у да, 500'дөн бир 20-30 аракет кылган. Например, 500 аял келсе, 500 аял сразу жасап кетпейт да, баары эле ача калып телефонду жасабайт да. Бүгүн эртең деп жүргөндөр дагы бар. Курс бүтөйүн дегенде мен эми жасап баштадым дегендер бар.
мен төлөп катышып кое берейинчи акчамды, анан жүрө берет экен, болбосо акчамды салсам мен аракет кылат экем дейт дагы, акчасын салып коюп секин кылып жүргөндөр бар, эми ар түрдүү айымдар бар. Мисалы 500 кыздын 100ü аракет кылды дейин да, 100дүн 20сы уже 3 күндөн баштап результат көрө баштайт. Анан бир жумада көп айымдар уже сонун результаттарды ала башташат. Себеби дегенде мына күндө акырын, күндө могу булчуңдарга гимнастика жасасак, элестетиңиз 3 күн жасаганда эле уже булчуңдар жыйрыла баштайт да, шалкыйып тура бербейт да. Бир жумада уже сонун результаттар боло баштайт. Бир айда андан да сонун болуп калат. Влагалище түшүп калат кээ бир аялдарда. Влагалище түшүп калат, кээ бир аялдарда маткада влагалище да түшүп калат. Анда влагалище түшсө биз башкачараак беребиз. Күнү башкачараак жасап баштоо керек. Антпесе могу влагалище опушение болот да. Кээ бир аялдарда мышца ичиндеги толук түшүп калат. Кээ бир аялдарда могу стенкалары сыртка кайрылып калат. Анда башкачараак жасап баштоо керек. Тынымсыз биз менен кайтарым байланышта болуп жасоо керек. Влагалище бир аз кечирээк, влагалище стенкаларын опушение деп коюп берет го. Анда диагноз коюп берсе врачтар, биринчи матка баткалууна келет, матка бат көтөрүлөт да. Анан влагалищенин стенкалары түшүп калса, опушение влагалища десе, анда стенкалары опушение десе, так бир аз кечирээк көтөрүлөт маткага караганда, бирок көтөрүлөт. Туура жасаш керек кыздар. Туура эмес жасап алсаңыз зыянын көрөсүз. Өзү бир кичинекей эле орган болуп атса, сөөкү жок орган болуп атса, алдыңкы жамбаш сөөк булчуңдары аркылуу башкарылса, мына алдыңкы жамбаш сөөк булчуңдары аркылуу башкарылса, өз алдынча башкарылбаса, туура жасоо керек да. Мындай бизге денебиздин сүйүү боюнча анча маалымат жок болгондуктан, мындай кичинекейибизден үйрөнбөгөндүктөн арзандарга чуркай беребиз да. Жаныңызга кыянаттык кылбаңыз. Кандай болсо да кайтарым байланыш менен бизге келесиз, кайтарым байланыш менен үйрөнөсүз. Кайтарым байланыш бизде 100%га деп мен ишенимдүү айта алам. Өзүмдө бармын, кураторлорум бар. Сиздин сурооңуз жоопсуз калбайт. Туурабы айымдар? Мен сабагыма катышкан айымдар угуп атсаңыздар айтып коюңуздарчы. Так, эми кын боюнча айтып өттүм. Кыскасы 3 күндөн баштап сизде жакшы результат боло баштайт. Кыныңыз да көтөрүлөт, түшүп калган жатын көтөрүлөт. Эми жатынга келдим, кын боюнча түшүнүктүү болдубу? Кайтарым байланыш кылып коюңуздар. Азыр жатын опушение боюнча айтам. Кыздар, чындап кын шылбырап калса уят кыздар. Жүрө бербегиле. Азыр экинин бир интим гимнастика жасап атат. Влагалищем чыгып калгандай, чыгып калса келиңиз курска. Любовницалар жасайт азыр гимнастиканы, укмош жасайт. Себеби аларга эркегиңиз керек. Алар эркек издеп жүрө бербеш керек. Эми любовницаларды жаман көрүп кереги жок кыздар. Алдагы эми турмушу мүмкүн ар кандай себептерден турмушу болбой калды. Айтор кээ бир аялдар бар да, мындай интим гимнастика жаса деп күйөөлөрү жеткире албайт экен да. Маткасы жок турганда болобу дейт, болот. Влагалище деген кын булчуңу. Айтор влагалищеңиз түшүп калса да көтөрүлөт, кыныңыз кеңейип калса да көтөрүлөт, жел чыгып калса дагы ордуна келет. Бир жумадан баштап уже результат боло баштайт. Бизде мына 15 сентябрда курс башталат бизде. Эрозия бар болсо, эч нерсе болбойт. Сонун болот катышсаңыз, сразу лечение менен баштасаңыз, айыгып кетет леченияңыз. Эрозияңыз жок болуп кетет. Ниет кылып келесиз, биз менен кайтарым байланышта болосуз. Чогуу да гимнастика жасайбыз. Кыздар, азыраак суроо берип туруңуздарчы. Азыр суроолоруңуздар жөн эле асманга чыгып кетип калат да. Сурооңуздарды мен окуп жетишпейм, азыр окубайм го, мен азыр маалымат айтып атам го. Анан суроо жоопко келгенде жазсаңыздар ошондо жакшы болот. Азыр биринчи түшүнүп алыңыздар. Может, сиз сурооңузга жоопту азыр аласыз. 15 сентябрда бизде курс башталат. Интим гимнастика курсубуз башталат. Интенсив жана про тариф. Интенсивге 790 сом арзан го азыр. 790 сом менен кыз болот экенсиз го. Мээңизди өзгөртөт экенсиз го. Жашоого жаңы көз караш менен карайт экенсиз го. Балдарыңызга сүйүү менен мамиле кылып калат экенсиз. Көзүңүз да нурдуу болуп калат экен. Кирпик кашыңыз акырындык менен өсө баштайт экен. Беттериңиз жылмакай болот экен.
беттин массажын, эркектин жыныс мүчөсүнө массаждарды үйрөнүп алат экенсиз. Жадыңыз да көтөрүлүп калат. Ой, да пайдаларын айтсам бүтпейт. Чачыңыз түшпөй калат. Алды жагыңыз карарып калган болсо агарып калат, уже самооценкаңыз көтөрүлөт. Денеңе кам көрсөң, денең реакция кылат, сөзсүз. Уже сенин маанайың көтөрүлөт. Маанай көтөрүлгөндө гормондорубуз жакшырат. Гормондор жакшырганда жашообузга уже жаңылыктар кире баштайт. Аял энергиялуу болгондо жашоосунда өзгөрүү боло баштайт. Денеге кам көргөндө биз сөзсүз жообун алабыз. Жакшы менен жообун алабыз. Pro тарифи 1990 сом, акция баасы го арзан кыздар. Мен ушул акчаларга көп билим берем. Эртең келсеңиздер, кана сен көп билим берем дедиң эле го дебейсиздер. Даже ойлошуңуздар мүмкүн, мен ушунча сом төлөп келдим го. Ушунча билим берип салды го. Ушунча арзан акчага ушунча билим го деген сиздерде мындай ой болот баары бир. 1990 сомго сиздер үй бүлөңүздөргө уже толук бир өзгөрүү болот. Толук кандуу өзгөрүү болот. Сиз өзүңүздүн эле эмес, күйөөңүздүн, балдарыңыздын психологиясын түшүнө баштайсыз. Алланын жардамы менен, Аллага шүгүр, Кудайым мага ушундай сонун мүмкүнчүлүктү берген экен, ажырашкан үй бүлөлөр жарашып атышат. Уруш талаш менен эки кочкор болуп үйдө, же эки аял болуп жашап аткан үй бүлөлөрдө сонун гармония орноп атат. Мен Кудай эмес, мен гармонияны орнотуп койдум дебейм. Мен Алла берген билимдерди сиздерге Алланын ыраазычылыгы үчүн ашыгы менен берип атам. Мен билимдерим кантип сиңимдүү, неге сиңимдүү? Өзүмдүн башыман көп нерсе өттү. Өзүм дагы келин ала турган куракка жакындап калдым. Көптөгөн сыноолор өттү башыман. Бала тарбиялоодо каталарды кетирдим. Ошон үчүн бала тарбиялоо сабагын, проработкасын мен сабагымдан алып сала албайм. Кайнене келин сабагын дагы сөзсүз берем. Анткени өзүмдүн да башымда кайын журт менен толтура проблемалар болгон, измена болгон, катып калган мондай тырышкан оор аял болчумун. Азыр мен өзүмдү сүйгөндү, өзүм үчүн сүйгөндү, өзүм үчүн жакшына сүйлөгөндү үйрөндүм. Бардыгын кантип деген жерде сиздерге беремин. Кантип туура сүйлөшүү керек, кантип агрессия калтырбай сүйлөшүү керек. Сиздин күйөөңүз эгерде көбүрөөк жаңы билимдер кошулду кыздар, айтмакчы. Азыр мен флирт сабагымды дагы жаңылап жазып атам, 3-4 күн болуп калды. Ал билим го, билимди бир эле күндө жазып бүтүүгө мүмкүн эмес да. Ар бир эркек ар түрдүү сүйөт. Курска келгенде уже сиз жообун табасыз. Көптөгөн сабактар бар. Pro тарифинден да, интенсив тарифинен да көптөгөн көнүгүүлөрдү үйрөнөсүздөр. Айтор бул билимдер сиздерге бир өмүрлүк билим. Менде продюсер кыз бар. Ошол кыздын бир туугандары айтат экен да. Эгерде сен ушул курсуңду ал жүрүп анан тиги тууганына сунуштап аптыр да, ал баары бир ал уже текебер, ал укпайт болуш керек деп. Анан бир күнү ошол продюсер кызымдын апасы мо эжеңе окутуп койчу ушул курсуңду дептир. Ал эжеси келип анан айтыптыр да, баланча, сен мага айтып койбогонуңда сен тиги дүйнөгө барганда сурак берет элең. Мен тиги дүйнөгө барганда сенин чачыңды жулат элем. Сен ушунча убакыттан бери неге мага айтпайсың? Деп аябай мени урушту дейт да. Ушунчалык сонун өзгөрүү мен өзүмдө жок жашап жүргөн экем деп айтты. Вообще өзгөргөн дейт. Мен аябай сүйүндүм албетте. Мен билимдеримдин баардыгы ошол психология менен, интим гимнастика, биздин денебиз менен баары байланышкан. Так, эми опушение боюнча айтайын. Мен кесүүмдү сүйөмүн. Мен кесүүмдү сүйүү менен өтөмүн го. Бир жерден уурдап алып, жулак алып өтүп турган жокмун. Баардыгын өзүмдүн жашоомдон өткүзүп, анализ кылып, билимдеримди башкалардын жашоосунан өткүзүп, жеке кабыл алууларым бар го, жеке кабыл алам го адамдарды, баарынан өткүзүп, анан сиздерге жеткиремин. Мен ылдыйкы суроолорду окуй элекмин али. Не деген катышкандар эч өкүнбөйт деп жазып атат. Мен жыйынтык алдым деп жазгандар бар экенсиздер. Эми опушение боюнча кыздар. Мына
Биздин жатыныбыз могу сүрөт сиздерге түшүнүктүү болор бекен да. Эми бир аз комментарийди өчүрүп турам кыздар. Бул мына жамбаш да, бул жамбаш жагыбызды сүрөттөптүр. Ичегилерибиз да, ички органдарыбыз, бул жатын. Жатын эми ушундай болуп чалкалап калбайт, бирок жатын. Ушундай бир кыйкачтаган абалда болот. Бул кын, бул таарсык да. Анан жатын уже монтип түшүп калат дагы, ичеги монтип тура бербейт, бу жерде ичеги карындар жылып кетет ордунан. Жатын монтип бара-бара могу жака түшүп, кындан сыртка чыгып калат. Мына кындан сыртка чыккан абал уже. Бул деген мындай. Кындан сыртка чыккан абал бул. Мына ушул аял келип маткасын көтөрүп алды. Бул менин маткам ушундай эжеке, мен жыйынтык аламбы деп сүрөтүн жөнөткөн. Мен чыгарып алдым. Эми ал өзү эфирлерден көрүп жүрөт болушуңуз керек, бирок мен сиз экениңизди дагы айтпаймын. Жана айымдарга бул ушундай болуп чыгып калбасын деген бир сабак болсун сиздерге. Мындайлар аябай көп. Бирөө эмес, толтура го ушинтип маткасы чыгып калгандар, толтура го. Ал матка биринчи степень болуп түшсө дагы ал өзүнчө вообще көтөрүлүп кетпей, даже ойлонбоңуздар. Эгер андай жүрө берсеңиздер, бара-бара мондай болот. Азыр мен сиздерге көрсөтө албайм да, могу жерден башка телефон менен кирип атам. Айфондо жакшы көрүнөт эле. Айфондон мен галереяга кирип сиздерге көрсөтүп бере бермекмин да. Толтура апалар келет го, монтип түшүп калган. Эгерде кыздар жакшылап угуп туруңуздар. Эгерде мондай болуп түшүп калса, эрте жаш куракта көтөрсө болот. Эгерде 60тан нары кетиптиби, ашып кетиптиби, 60тан ашкандан кийин мондай болуп түшсө, уже жок. Анда интим гимнастика жардам бербейт. Бир 40-45 жашка чейин ушинтип түшүп калса, анда матканы көтөрүүгө болот. Мондай абалда 65 жаштагы апалар да келип көтөрүп атышат, жатыны көтөрүлүп атат акырындык менен. Бул 40тан ашып калган айымдыкы көтөрдү, кыздары алды результат. Өзү дагы результат алды. Көп кыздарын жөнөттү, туугандарын алып келди го курска. Негизи интим гимнастикада биринчи, экинчи стадия деле алып уруксат беришет да. Мен ооба, давай кел, менин курсуман аласың жыйынтык дейт. Бирок 4-нчи степенде мен өзүм Алла берген билимдерим менен, жеңил үйрөтүү техникам менен сиздердин ушундай бир жатыңызга түшүп калса, мен жардам берем. Алланын жардамы менен жардам берем. Кудай мага ушундай бир оңой жеткизүү өнөрүн берип коюптур да. Оңой үйрөтүү өнөрүн берип койгон экен Кудайым. Ошол билимдеримди колдоном. Аллага чексиз шүгүр айтам. Бул мына, бул жактан да көрсөтөйүн. Нормалдуу жайгашуу матка. Бул биринчи степень. Бул экинчи степень. Бул үчүнчү степень. Биринчи степень дегенде колуңду салсаң, уже учуу мындай могу жерге чейин тиет. Бирөөңүздүн сөмөйүңүз ар түрдүү, бириңиздин кыныңыз терең, бирок болжолдуу текшерсек болот. Вообще мен бара албайм азыр гинекологко десеңиз, бирок жаныңызга кайдыгер карабай, гинекологко барып аныктатсаңыз жакшы. Жөн эле барып көрүп койчу эмес, тилибиз менен айтышыбыз керек. Мен опушениям барбы, жокпу билип келейин дедим. Билейин деп келдим деп айтыш керек. Кээ бир аялдар бар, эмнеге барганын айта албайт. Анан экинчи степень болгондо эми примерно могу жерге чейин келет да. Ушул жерге тиет, сөмөйгө перчатка кийип, жатынга отурган абалда салсак. Мисалы, унитазга отурган абалдай, столго отурган абалдай. Ыйынып алып салбаңыздар. Үчүнчү степень деген, ой кыздар адаштым. Биринчи степень дегенде уже сөмөй тиет салганда. Ошондо могу жака чейин кирет да. Могу жерге чейин кирет. Анан маткага уже тиет кол. Экинчи степень деген мына ушул жер болот да. Мына ушул жер. Ушул жерге чейин салганда уже сөмөй кирип такалып калат. Матканы айлана баштайт кирип. Шейканы. Үчүнчү степень дегенде уже монча салганда эле кирип кетет. Мына ушунча салганда эле. Үчүнчү степень деген уже мына кынга келип калган абалда прям. 4-нчү степень деген уже үчүнчү степенде дарат алганда эле кол курунат. 4-нчү степенде мондай болуп чыгып калат. Эми аныктоо үчүн мүмкүн болушунча гинекологко барыңыздар. Могу болсо 32 жаштагы келиндин алды жагы. 32 жаш. Стенкаларда түшүп калган, клиторда түшүп калган. Ушинтип түшүп калса дагы
жасаганга убакыты жок экен. Күйөөсү бошобойт экен, ал күйөөсүн актап атат, да жадына түшүп калса ал кимге керек? Эртең күйөөсү кетет го башка бирөөнү алып, бул мүчөнү кыспайт. Мисалы 50ден ашып калган 60тагы эжекелер келет, күйөөм сеники кең болуп калыптыр деп атат да. Эмне 60ка чыкканда биринчи жолу көрдү кең болгонун. Ал төрөгөндөн кийин эле кең болгонда көрүп атат ошол эркек башкаларды. Анан келип айтып атат да. Бирок эркек үчүн эмес кыздар, өзүбүз үчүн жасайбыз интим гимнастиканы. Жадындын төмөн түшүүсү боюнча айтып өттүм, чач түшүү болсо анда интим гимнастика жасоо менен эле уже чачыңыздар түшпөй калат. Зара кармай албай атсаңыз, могу сүрөттөн көрсөтүп бере берейинчи. Кичинекейлик сүрөт экен. Зара кармай албай атсаңыз, мына интим гимнастика жасайбыз, кын жана анус аркылуу уже зара чыгуучу түтүкчөңүздүн булчуңу бекемделет. Оргазм албай калсаңыз, клитордун булчуңдары бекемделет. Бирок жыныс кыны аркылуу оргазм алууга үйрөнүңүз. Кантип кынды бекемдейбиз, анан мээни негативдерден тазалайбыз. Эгерде мээде эркекке деген жаман ойлор болсо, жана жадыңга түшүп кеткен бир проблемалар болсо да, аябай сизди кыйнаган, бир чечилбейт деген, бир сизди сыгып, бир кысып аткан ойлоруңуз болсо, анда сиз клитор менен да оргазм албайсыз. Канча кыныңыз моундай болуп турса дагы. Же жумушка берилип кетсеңиз, аял өзүнүн мээсинде өзү жок болсо, ал оргазм албайт. Эркектерде мисалы негатив жагы иштесе, позитив жагы иштебей калат. Позитив жагы иштесе, негатив жагы иштебей калат. Эркектер мындай, кандай десем, бир жагы иштесе, бир жагы токтоп калат да. Мисалы, мүчөсү иштеп атса, мээси токтоп калат. Негативдер өчүп кетет мээсинен. Ошон үчүн эркектер ар бир жыныстык катнаш сайын оргазм алат. А бизчи жыныстык катнаш болуп атат, бирдей жыныстык катнашта образга кирип кетет, сонун бир ляззат алып, бирдей туруп бир нерсесин ойлоп алат дагы, жыныстык катнаш жоголуп кетет. Дагы жанагы бир газды өчүрдүм бекен, мополду жуудум бекен, эртең мындейинчи, анан собранияга барышым керек беле, да мындай кылышым керек беле, кир жуушум керек, эртең баягы кошунам эмне болду экен, жана көйнөгүн алды экен деген сыяктуу бир нерселерди ойлонуп жата берет да. Потолок тиктеп алып, могу потолоктун люстрасын алмаштырыш керекпи, полду жууш керекпи, тиги потолокту жууш керекпи деп мүчө кирип чыгып атса, аял ар нерсени ойлой берет. Кайра оргазм кирип кете берет, жана либидо көтөрүлөт, жыныстык катнаштан бир жакшы бир результат, то есть рахат алууга кайра кирип кетет. Аял эгерде жана мээсинде көптөгөн проблемалар болсо, ал оргазм албайт, точно албайт ал. Же клитор менен алат, себеби дегенде мындай да, могу клитор го. Мына. Могу клитор. Эркектин үстүндө чуркап, шашып, монтип, эптеп аял бүтүрүп алат. Мүмкүн оргазм болот же оргазм болбойт. Оргазм деген бул эң күчтүү оргазм, вагиналдык оргазм. Бул жыныс кыны бекем болгондо, мүчө тийип, мээдеги эски негативдерден арылганда, төшөктөгү өрт аял техникаларын үйрөнгөндө, анан могу вагиналдык оргазм аласыз. Вагиналдык оргазм деген өтө күчтүү сезим. Уже оргазм жөнүндө да айтып койдум, оргазм өмүрүндө албаган аялдар бар. Курска келиңизчи, мен азыр майдалап айтып отурбай эле коеюнчу. Курска келиңиз. Оргазм өмүрүңүздө албасаңыз, сизде точно мээңизде бир проблемалар бар. Эркек жаман, сени бузуп кетет, колуңду кармаса сени зордуктап коет деген бир түшүнүктөр болушу мүмкүн. Же атаңыз менен мамилеңиз жакшы болбогон чыгар, же бир страх болгон, же бирөө жарым тийишкен чыгар, же алды жагы жаман болот, кыз баланыкы деген сөздөр болот го. Мындай жыттанып турат, кыз баланыкы деген жаман кейпсиз көрүнөт деген сөздөрдү айтыша берет эле го мурда. Же ошондой түшүнүктөрү бар. Айтор, мээ менен иштөө керек. Мээ менен интим гимнастика жасап коем да, чыргап оргазм алып калам. Оргазм деген эмне болду экен? Асманга учат дейт, мен да учуп калам. Эмес, биринчи мээни тазалаш керек. Оргазм ооба, чындап сонун сезим. Ал сезим керек го бизге, Алладан берилди го ал. Андай оргазмдын кумары эч жерде жок. Да, кыздар, интим гимнастика жасоо менен сиз уже оргазмга да жетесиз. Да, эмне жөнүндө айтпай калдым. Жадың көтөрүлөт, жадын бир жумадан баштап көтөрүлө баштайт. Оргазмда деле уже бир айдын ичинде, эгерде төрөттөн кийин эле алдыңкы булчуңдар бошоп кетип, сезгичтиги жоголуп, албай калган болсоңуз оргазм, анда уже кыныңыз бекемделгенден баштап сизде оргазм пайда боло баштайт. Жанагы бизде проработкалар бар.
проработкаларды жасоо менен. Проработка дегенде эми азыр баарыңыздарга проработка жасатып койгум келет, бирок сиздерди ыйлатып алгым келбейт да. Элейсиздер, проработка жасасаңыздар бир травмалар козголот, бирок дене сонун болуп жеңилдейт. Кадимкидей көпөлөктөй болуп жеңил болуп каласыз, анан энергичный болуп каласыз, оңой кылыктана аласыз. Күйөөңүзгө мисалы көп аялдар шашып бирдеме болуп өмүр сүрөт. Тамак кылса дагы бир шашып монтуп кетип калат да, походкалары бузулуп, кылыктан эркеле десең эркелей албайт. Күйөөсүнө сонун сүйлөгөнгө дагы анын энергиясы жетпейт. Сиз интим гимнастика жасайсыз, кыныңыз бекемделет, өзүңүзгө ишеним пайда болот, мээдеги эскилерден тазаланасыз, оңой сүйлөй аласыз күйөөңүзгө. Мисалы жаным, бүгүн сага мен сонун тамак жасап койдум. Эми кандай кылалы? Же болбосо мындай деп айтсаңыз болот: жаным, мен сага бүгүн сонун тамак бышырдым. Эми мен төшөктү жылытамын, төшөгүңдү жылытамын. Мен сен үчүн бүгүн жаман кыз болууга даярмын деген сыяктуу сөздөрдү мындай үндү тарбиялап туруп айта аласыз. Көп аялдарда энергиясы жок. Андай аялдар дароо муну ишке ашыра албайт. Кынды бекемдейбиз. Сизде энергияңыз, аялдык энергияңыз пайда боло баштайт. Себеби интим гимнастика жасаганда алдыңкы булчуңдар бекемделип, эстроген жакшырат. Бизде осанканын түздөө көнүгүүсү бар. Осанка түздөлгөндө серотонин гормону жакшы бөлүнүп чыгат, бакыт гормону. Серотонин гормону жакшы бөлүнүп чыкканда, уже аялдык гормондордун дагы баарынын жакшы бөлүнүп чыгуусун шарттайт. Кыздар, мен уже канча сүйлөп койдум? Почти бир жарым сааттай сүйлөп койдум да. Эфир жагып атабы? Канча жаштасыз, өзүңүздүн жашыңыздан жаш көрүнүп экенсиз. Мен жашым билбей туруп кантип айтып койдуңуз? Мен жашым билбей туруп жаш көрүнгөнүм кактан билдиңиз? Мен келин алайын деп калдым дегенге айтып атат окшойсуз, 42 скоро. Жакты дейт, сабактар канча болот, канча сакталат. Интенсив тарифи мындан кийин сабак бүткөндөн кийин 2 ай сакталат. Сиздерге ушундай узак доступ кылып койдук. Про тарифи сабак бүткөндөн кийин дагы 3 ай сакталат. Ушундай кылып сиздерге доступ кылып койдук. Эми Зара кармай албасаңыз, унутуп калдым, Зара кармай албоо боюнча айтып өттүмбү, айтып өтпөдүмбү? Да бир жолу айтып көрөйүнчү. Мына бул Зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңу да интим гимнастика жасаганда Зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңу бекемделет. Болду. Анан могу азыр деп айтайынчы. Баарыңыздарга жагып атат, Менин 2 бир тууган сиңдим да кирди. Акылай Керимбек кызы Тотонова, Гүлбарчын экөө тең эфирге кирди. Мына могу клитор да. Могу жерде клитор бар да, бул жыныс кынынын илепчелери. Түз эфирден гимнастика жасайлы кыздар, эртең жасай турган болдук. Группага барсыздарбы? Группага да жок болсоңуздар кошулуп алыңыздар. Мына бул жыныс эриндери. Жыныс эриндери моундай болуп жайылып кеткенде, сиз Зара кылганда да чачыратып, бут кийимдериңизге тийип, шындарыңызга, көйнөктөрүңүзгө тийип жүдөйсүз да. Ал эми интим гимнастика жасаганда могу илепчелер сонун болуп калат. Жырылып, жакшынакай болуп калат. Зара чыгуучу түтүкчөнүн булчуңу да бекемделет. Алдыңкы булчуңдарыңыз агарат кадимкидей. Анан бул операциядан кийинки көрүнүш экен. Бул болбойт кыздар. Кээде мен аялдардын кынын такыр сезбей атам дегендерде офлайнга келгенде кыныңар кантип иштеп атат болду экен деп көрөм да. Анан ошондо кээ бир аялдарды көрүп калам да, могу керектүү органдарын кырктырып салганда мондай жаман көрүнөт, некрасиво көрүнөт экен, чындап эле мындай чолок окшоп, мындай мурдун жулуп алгансып көрүнөт экен да. Бул болуу керек да. Бул интим болуп турган учурда, секс болуп турган учурда бул иштеш керек. Кантолуп, болуп деп мүчөгө тийип, мүчөнү да козгоп, сизге да рахат бериш керек. Монтип чолок кылып кыркып салбай, интим гимнастика жасасаңар моңуңар сулуу болуп калат. Ар кимде ар түрдүү. Кээ бирлерде аябай чоюлуп кеткенби, акырындык менен калууна келет. Кээ бирлерде бир аз чоюлду, аларды тез эле калууна келет.
Эми клитор боюнча айтып өттүм. Да, кайсыл проблема боюнча келчи эмнеден кычышат дейт. Гинекологко барып көрүңүз, анан баары жакшы эле дей турган болсо, анда мээбизге байланыштуу. Дагы кандай? Менде ушундай бир жагы чоюлуп кеткен дейт. Интим гимнастика менен секин калууна келет кыздар. Эмне проблема боюнча айтпай калдым. Эгерде трубада спайкалар болсо, яичникте кичинекей болсо, жабык болсо труба акырындык менен калууна келет. Трубасы ачылган, спайкалары кеткен айымдар көп биздин курска келип. Кайсы группага кошулабыз? Директке жазыңыздар же мына номерге жазыңыздар. Рахмат. Курс. Кыздар, курс Кудайым буйрса 15 сентябрь башталат. Кудайым буйрса бир өрт болот го, Кудайым буйрса. Сонун бир эфирлерди өткөзүп берем. Жаңы сабактар дагы бар. Боюнда болсо болобу дейт. Ооба, бирок боюңузда болгондор азыр могу номерлерге жазсаңыздар, анан кенен маалымат беребиз. Боюнда болсо болот жасоого, бирок угроза, тонус болбош керек. Опущение болбогону жакшы. Анан эгерде опущение болуп, угроза, тонус болсо, же оффлайнга келгиле, же онлайнга катышпай эле койгула деп айтам. Эгер угроза, тонус болсо, могу жерде аялдарды өтө эле ылдыйга түшүрүп койдуң, андай дебе дейт. Аял эркек ортосунда иш болуп атса, кантип аял башканы ойлосун дейт. Сиз эмес да, элдин баардыгы. Бир жыныстык катнашка маани берилген аял бул 20% эле. 80% айымдар оргазм албайт, сезбейт. Же эркектин үстүндө шашып ушуп, эптеп бирдеме болуп, ой, бүтүрүп калайын деген деп бүтүрүшү мүмкүн, бирок чыныгы вагиналдык оргазмды аялдар сезбейт, билбейт. Даже клитордук оргазмды деле албагандар бар. Даже уялып күйөөсүнөн мөчө кирип чыгып атканы менен иши жок. Уялып шкаф болуп жатып берген аялдар бар, кукла болуп. Эркек келесоо эмес. Жөн эле бүттү, сон деп койсоңор эле ишенип калчудай. Мындай. Кээ бир аялдар айтат да, менин күйөөм тойбойт дейт. Той кылыш керек деп айтам. Той кылыш керек. Сиз унчукпай, жөн эле мындай бир жасалма болуп жатып берсеңиз тойбойт да. Эркектин да эсин аударып салыш керек. Жыныстык катнашта анан тоет. Чыдап жүрөт 2-3 күн. Так. Да, кандай? Не жөнүндө айтышым керек? Азыр кыздар, алдыңкы булчуңдар карарып кетсе, ордуна келет деп айттык. Каш кирпигиңиздер өсүп калат, курсак кирет, чыгып калган курсак кирет. Вес акырындык менен кетет, интим гимнастика жасаганда. Акырындык менен кетет. Туура дем алуу жасаганда арыктоого жакшы жардам берет да. Зат алмашуу жакшырат, гормондор жакшырат. Арык аялдар, мен ого бетер арыктап кетпейинби деп коркпоңуздар. Арыкмын, семире албайм деген айымдар мээ менен эле иштөө керек. Мээ менен иштөө керек. Мээ менен иштегенде аялдын гормондору жакшырат.
семиз аялдар, арык аялдар кандай болот? Жумушка берилип кеткен, башкага ишенбейт, үйүн жыйыш керек, анан мону кылыш керек, тигини кылыш керек, баарын өзү бүтүрүш керек да. Башкага ишенбейт, же болбосо тытынып үй жыйып монтип жүрө берет. Кыздар ооба жыйгыла үйдү, үй чачыктын үй чачык дейт. Үйүңдү жыйбасаң да энергияң жок, бирок таптакыр өзүңдү күндө ошол жумушка арнап салбай, бүгүн үйүңдү жыйдыңбы, эртең башка жумушуңду кыл. Кызымдын 2 лепчеси узун болуп калды, чоңойгон сайын аны кантип кичирейтсе болот дейт. Чоңойгон сайын чоң болдубу? Мындай өзү чөйбөйт болду экен, чоюп тартып, мындай мастурбация кылбайт болду экен. Эгер андай болсо, анда интим гимнастика менен калууна келип калат. Могу 4 айдан бери жасайм, жасап жаткан кезде жел чыгат дейт. Ким бул? Каяктан окудуңар эле? Так. Төрөгүсү келип жүргөн айымдар. Эгерде фолликула жарылбай атса, овуляция жүрбөй атса, анда эч ойлонбой эле келгиле, интим гимнастика менен калууна келет. Запор болуп атса 2 күндөн баштап жыйынтык болот. Геморрой болсо дагы анус жана кын аркылуу гимнастика жасап атып, геморройдон бат арыласыздар. Эгер тукумсуздук болсо дагы Алланын каалоосу менен интим гимнастика менен матканы жакшыртып, яичниктен трубанын функциясын жакшыртып, төрөп алууга мүмкүнчүлүк бар. Канча лечение алдым, канча жака бардым, болбоду. Ошо сиздин курсуңузга келип алалуу болдум деген айымдар бар. Көп андай айымдар. Цистит эгерде хронический болсо, анда интим гимнастика менен эле кетет. Циститтин келип чыгуу себептери ар кандай. Кимде бар цистит? Кимде бар? Же цистит болуп ачып атат, мыкыт чыгып атат. Мен туалетке жүрүп калатам, мага дарыла келчи деп коюп жүрө бергиле. Же курска келгиле, интим гимнастика жасагыла, анан психологиялык абалыбыз менен иштейли. Мээде көптөгөн проблемалар болсо, кыздар, анда интим гимнастика деле жардам бербей коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн мен проработкаларды кошом, сабактарды кошом. Биринчи сабакты өзүңдү кабыл алуудан баштаймын. Проработка менен баштайбыз биринчи сабакта. Сиздер ойлогуңуздар, келип эле мындай кылсаң оргазм аласың, монтип интим гимнастика жасайсың, күйөөгө мондай мамиле кыл дегенди үйрөтөт деп ойлобоңуздар. Биринчи келесиздер, бүгүн да, например, 15-inde уже өзүңдү сүйүү, денеңди кабыл алуудан башталат, и 16-сында биз уже гимнастика бере баштайбыз. Биринчи күндө эле сизде жеңилдик болуп, анан булчуңдарыңыз сизге оңой иштеп берет. Цистит болгондо, могу алдыңкы булчуңдарга эстроген жетпей калса, же болбосо мээде көптөгөн проблемалар болсо деле эстроген жетпей калат дагы. Ар кандай ооруларды биз оңой кабыл алып калабыз. Интим гимнастика менен цистит кетет. Айыз ооруп келсе дагы интим гимнастика жасайсыз, кетет. Эгерде кайсы жериңерде оору бар болсо, бир жолу барып текшерилгиле. Айыз ооруп келсе, гинекологко барып текшерип коюу керек. Анан, ой, менде ушундай проблема десеңиз, анда бир гормондоруң бузулган, же бир дарыны ичип койсоң эле жакшы болуп каласың, сенде баары жакшы эле деп койсо, анда уже интим гимнастика жасайсыз. Воспаление десе, лечение аласыз. Дагы башка себептер болсо, анда ошол себептерине карай аракет кылышыңыз керек. Бир жолу барып көрүнүп койгон жакшы. Ал айыз жөн эле ооруп келип турган жок. Анан гормондор бузулуп, уйку бузулгандан, жатын өзүнүн кызматын жакшы алып бара албагандыктан айыз ооруса, интим гимнастика менен келет калууна. Кургак болсо, кыздар, көбүнчө мээ менен иштөө керек. Кургактык болсо, оргазм албоо болсо, анда көбүнчө мээ менен иштеш керек. Кургактык деген бул жакшы нерсе эмес. Жыныстык катнашта канаап кетиши мүмкүн. Кургак болуп эркекке да жагымсыз. Анан түкүрүктөбөгүлө, түкүрүктөйт го кээ бир аялдар. Түкүрүктөсөңөр жагымсыз го, кыздар. Кээ бир аялдар ошону кылат экен, вазелин коет экен, дагы башка кылат экен. Жок, табигый түрдө бөлүнүп чыкканга эмне жетсин? Кургактык болсо, интим гимнастика жасап, проработкаларды жасап, эстроген гормонун, серотонин гормонун көтөрүү менен бирге, биздин проработкаларды аткаруу менен бирге сиз кургактыктан арыласыз. Анан оргазм келет. Кургак болуп турса, андай аял оргазм албайт. Выделение болсо, интим гимнастика жасайсыз, выделениеңиз кетет. Анан бирок эмнеден болуп атат выделение? Биринчи барып көрүнгүлө. Анан көп аялдарда бар го, жатын төмөн түшүп калат, же стресс, же өзүн унуткан. Анан бирөөнү төрөгөндөн кийин эле выделение деген балекет болуп эле, жана без тряпка жүрө албайт, без прокладки жүрө албайт да. Андай болсо, анда баары жакшы эле, сенде
деген болсо, анда уже интим гимнастика менен келет. А эгерде эрозиядан, полип жана башка проблемалардан улам выделение болуп атса, анда лечение алыш керек. Загиб матки болсо дагы интим гимнастика менен кетет. Мен азыр загибке каршы бир көнүгүүнү жасадым. Загибке каршы көптөгөн көнүгүүлөр бар. Бул мисалы мына загибке каршы деп атабыз го. Бир эле загибке каршы болбостон аялдык энергияны көтөрөт, жатынды да көтөрөт, алдыңкы булчуңдарды жашартат, жыныстык катнашта колдонулат, моюндагы сулуу болуп калат. Көрүп атасыздар го, моюн тарамыштары да иштейт, моюн булчуңдары. Чыгып калган курсак кирет мындан. Дагы климакс эгерде жаңы башталган болсо, анда интим гимнастика жана биздин проработкалар аркылуу климакстан арыла аласыз. Жаңы башталган болсо жана эрте келген климакс болсо. Ал эми 53-54 жаштан кийинки климакс болсо сизде, аны жеңил өткөрө аласыз. Аны менен муну менен урушпай, энергияңыз өзүңүздө калып, ачууланбай, ысып муздабай, климаксыңыз жеңил өтөт. Нерв системаңыз бузулбай, жеңил өтөсүз. Загиб матки боюнча айттым. Киста миома болсо дагы жыныстык катнашка уруксат берилсе, анда жасай бересиз. Неге жыныстык катнашка уруксат берилсе деп атам? Мындай да, жыныстык катнашка уруксат берилбей кала тургандай миома чоңоюп кетет. Жыныстык катнаш болсо миома же киста жарылып кетет тургандай. Андай абал болсо уже интим гимнастика жасаса дагы миома кистага болбойт да. Кистаңыз бар, миомаңыз бар, бирок секс болуп атабы, анда интим гимнастика жасай берсеңиз боло берет. Так, да эмнени айтпай калдым. Эми мындан башка пайдалар толтура го. Мен мүмкүн баарын айтпаган чыгармын, бирок основной пайдаларын айтып өттүм. Жатын вялый болуп, жатын чоңоюп кетет го, сен жатының чоңдобайт дешет го. Андай болсо дагы интим гимнастика менен жатын калыбынан келип жашарат. Даже 50-60 эжекелер келет дагы, гинекологко барсам таң калышты дейт. Карасаң деп бири-бирин чакырышып карасаң, мына жапжаш. Жаш кыздардыкындай деп айтты дешип. Интим гимнастика жөнүндө айтыңызчы дейт. Интим гимнастика жөнүндө айтып өттүм азыр. Кесарево болгондон кийин ич кирбей калды, ошолор калыбынан келеби дейт. Ич көбүнчө кесареводон кийин мындай фартук болуп калат го. Фартук болуп калдыбы? Келет акырындык менен, ого. Тырмап алган булчуңдарыңыздар деле кадимкидей калыбынан келет. Консультация алайын дедим эле, кандай байланышсам болот дейт. Менеджерлерге байланышасыз. Семириш керек дейт. Мээ менен иштеңиз. Мээ менен күйөөм арыксың дейт. Ооба, кармай турган бир нерсе болуш керек. Тамак жеп семирбейсиңер. Болгону өзүңүздү сүйүп семиресиз. Өтө эле арыктар көп экен. Айыз келгенде аябай белим уйуйт, катуу ооруйт дейт. 4 күн ооруп атат дейт. 4-күн айыз келгенде белиңиз ооруп атат. Интим гимнастикага жазылыңыз. Маткада суу эмнеден пайда болот дейт. Эми ар кандай себептерден пайда болушу мүмкүн. Воспалениядан кийин, вирусный инфекциядан кийин болушу мүмкүн. Маткада суу болсо дагы интим гимнастика жасайсыз. Эгерде өзүңүздүн психологиялык абалыңыздын үстүнөн иштесеңиз, суу кетип калышы мүмкүн. Интим гимнастика менен суу кетет деп айтпайбыз. Айымдар курска катышкыла, аябай результат болот, 100% гарантия дейт. Айзатайым, рахмат, Алла разы болсун. Айыз учурунда табарсыгым тартышып ооруйт дейт. Кыздар калыбынан келет деп атам го. Сиздин курсуңузга катышайын десем, боюмда болуп калыптыр, 2 ай болду, качан катышсам болот дейт. 12 жумадан кийин анан катышыңыз, онлайн катышам десеңиз. Сексте менде дайыма кургак боло берет, мен кантем дейт. Негизи бул боюнча айтып өттүм, эфирди кайрадан угуп чыксаңыз, интим гимнастика жасаганда мына кын булчуңдар жашарат да, кын булчуңдарынан мына смазка бөлүнүп чыга баштайт. И проработкаларды жасайсыз, кургак болбой жыргап каласыз. Энурез боюнча интим гимнастикадан арылуу дейт. Кыздар, эгерде энурез деп врач диагноз коюп берген болсо,
сурагыла эмне себептен пайда болду, дарылай алабызбы деп сураңыз, дарылатыңыз. Эгер дарыланбаса, бул анда психосоматикалык оору. Бул курсактан травма алып калгандан болот көбүнчө. Курсактан травма дегенде кандай? Эне аябай мындай кыйналып жүргөн, ооруп жүргөн бала курсакта жаткан сайын көбүндө чоңоюп органдары түзүлө берет эмеспи? Аялдын абалы аябай начар болсо, күйөөнөн таяк жеп, күйөөсү менен урушуп, да баланча менен конфликт болуп, же баланы түшүрүп салсам, алдырып салсам деген ойлор болсо, баланын органдарына таасир этет дагы, нерв системасына таасир этет дагы. Энурез деген бул түндө зараны кармай албоо, нерв системасы башкара албоого, ошентип баягы нерв системасына ушундай таасир этип калат да. Балаңызбы же өзүңүзбү эгер энурез болсо, баягы точно энурез болсо анда мээ менен иштөө керек. Чыгып кетүү, шашып кетүү болсо анда интим гимнастика менен калууна келет. Энурез болсо интим гимнастика менен да калууна келиши мүмкүн. Анткени интим гимнастика жасаганда нерв системасы да жакшырат. Бирок мен сизди азыр үмүткөр кылбайм да. Интим гимнастика жасайсың, энурез айыгып кетет дебейм да. Алланын каалоосу менен айыгышы да мүмкүн, нерв системасына жакшы таасирин тийгизип. Турбаны байлатып койгондун зыяны жокпу дейт. Ушундай кыздар аябай көп суроо берет. Эми көңүлүңөр ооруп калбасын деле зыяны жок, эч нерсе болбойт деп айтпайм да. Бүтүн иштеп аткан турбаңы байлаткандан кийин көп аялдардын организминде изменение болот турбаны байлаткандан кийин. Эми бирок тандоо ошол болуп калдыбы, мындай болбой эле боюңузда болуп, спрей салганга да болбой, сактанганга башка болбой, төрөөгө туура келе берди, анда хотя бы байлатасыз да. Эми интим гимнастика жасап жүрүңүз, мындай энергияңызды көбөйтүп, яичниктериңизди жакшыртып, яичник жакшырганда феромон гормон бөлүнүп чыгат, аялда энергия көбөйөт. Энурез боюнча азыр эле жооп бердим. Маткада көп суу болсо гимнастика жардам берет. Азыр эле жооп бердим, уккан болушуңуз керек, бул кийинки келген суроолор экен. Күйөө менен кошулганда кургап кала берет дейт. Айттым, кургактык болгондо дагы. Турбаларым болючий, жардам береби гимнастика дейт. Эмнеден ооруп атат? Эгерде баары эле жакшы, анан бул эми мисалы возрасттан же болбосо дагы бир эмнеден дейт, воспаление десе лечение алуу керек. Анан сенде баары эле жакшы болуп атат дей турган болсо, анда психосоматикабызга байланыштуу интим гимнастика жасайсыз, турбаларыңыз оорубай калат. Цистит боюнча да айтып өттүм. Опушение болгондо кош көйлөк кезде гимнастика жасаса болобу. Сиз угуп чыгыңыз кайрадан эфирлерде. Суроо көп экен. Менде опушение матка, боюмда ар 5 ай интим гимнастика жасаса болот дейт. Кыздар, мындай интим гимнастика жасасаңыз болот же болбойт деп айтпайбыз. Боюнда арында жасаса болбойт деген дереже жок. Болот деген да нерсе жок. Эгерде аял туура жасаса, угроза тонус болуп турса да болот. Болгону мээ менен мен айткандай көрүп, биринчи жазып алып кандай деди, мондай кынга мондай иштеш керек экен, биринчи күнү мындай, анан 1 сааттан кийин, мисалы, бир аздан кийин мондай жасаш керек экен, вот, деп мээ менен иштесе, анда угроза болуп турганда деле мындай балага пайдасы бар да. Жатын өйдө көтөрүлүп, аял жакшы төрөп алат. Анан көп аялдар бар, гимнастика жасап да башка нерселерди ойлонуп, телефон көрүп, YouTube көрүп, бир нерсе болуп жасайт. Анда жыйынтык болбошу мүмкүн. Туура эмес жасап аласыз. Дене булчуңдарыңыз туура эмес иштеп калса, боюңузда бар аял, анда лучше катышпай эле коюңуз. Онлайн барбы, офлайн барбы дегендер кыздар, каалаганыңыз бар. Байланган турба жөнүндө, ой кыздар, мен жалаң эле. Берилген суроолорго жооп бердим го эми эле. Мен Жалал Абадтанмын дейт. Жалал Абадта биздин тренер кызыбыз иштеп атат. Бирок адресин билбейм да, ошо базарга жакын дейт. Бизден окуп кеткен, ал өз алдынча иштейт, ал бизге карабайт, болгону тренерствону бизден окуган. Жоопкерчиликтүү кыз. Азыркы жасаган гимнастикаңызды кандай жасадыңыз дейт. Жок, аны курска келип үйрөнөсүз. Мисалы, сиз тамак жасаганда биринчи күрүчтү салып, анан морковка жасабайсыз го, плов демдегенде, ошондой эле нерсе. Биринчи башка көнүгүүлөрдү үйрөнүп, анан муну үйрөнөсүз. Мен эч молочницадан кутулбай койгом дейт. Эч кутулбай койсоңуз, анда точно курска келиңиз. Курска келип, анан мээ менен иштөө керек. Курска келгенден кийин сериал көргөндөй кылып эле көрүп койбостон, жакшынакай болуп,
отуруп ниет кылып конспектлеп кайра окуш керек. Проработкаларды да кайра угуп жашоого сиңирип менде кандай ката кетти дегендей. Мен эмнеге жетиштим, кандай ката кетти, эмне болду, мындан ары эмне кылышым керек деп адам мээ менен иштөө керек. Кетпей койгон молочница точно бул психосоматикабызга байланыштуу, психосоматикалык оору. Курсакты кантип кетирсе болот дейт. Интим гимнастика жасайсыз, кетет. Энурез көп экен, Энурез кимде бар? Энурез сиздеби же кызыңыздабы? Разбор кылайынбы? Канча болду саат? 20 мүнөткө разбор. Куран уксам табарсыгым ооруганы басылып калат. Ушу жан дүйнөңүз тынч болбой атат да. Жан дүйнөңүз тынчыганда басылып атат. Табарсыгыңыз эмес, жатыныңыз. Кыздар, мындай. Аялда эстроген гормону болбосо, аял үн тону бузулат, походкасы бузулат. Аялдык энергиясы, аялдык сезимдери жоголуп кетет. Ал күйөөсүнө эркелей албай калат. Көп аялдар бар даже. Күйөөсүнө эрге тийдүү болду, ага эркекке карагандай карабайт, күйөөгө карагандай карайт. Бул менин күйөөм дейт. Ал бирок эркек. Күйөөңүз сиздин күйөөңүз, бирок ал эркек күйөө, аял күйөө эмес. Эркек күйөө. Эркек деген кандай болот? Эркек деген сулуулукка суктанат. Эркек деген бул таркынга кызыгат. Таркын керек, сулуулук керек. Көп аялдар бар, болду, как будто эрге тийди, ал сизди алды, болду, анын көзү көр, кулагы кар болуп калгандай да. Жок, эркектер мүчөсү менен да көрөт, мүчөсү менен да сүйөт. Эркектин артында далысында көзү бар. Ошон үчүн айтам да, интим гимнастика бул жасайсыз, кыз болосуз, жарым сааттык өмүр, да, жарым сааттык өмүр. Интим гимнастика, секс. Интим гимнастика жасайсыз, кыз болосуз, анан секс бүткөндөн кийин жана аялым ушундай секс берди мага, аялым деп жүрө бербейт. Болду, төшөк ляззаты бүттү, эртеси таң атат. Таң аткандан кийин көңүл ляззаты деген бар, көз ляззаты деген бар. Аял эркектей болуп иш кылбай, ошол учурду, ошол убакытты өзүбүзгө пайдаланышыбыз керек. Эркекке болгону аны амал менен жеткизүү керек. Мен сиздерге азыр айтсам да темабыз калып кетет, кыздар. Сабакта бар, келгиле курска өзүңөр үчүн үйрөнөсүңөр. Көп мындай, даже мен бул деп айта албайм, даже көп маалымат аласыз да. Спиральдан кийин 15 күндөн кийин жасайсыз. Мендей өзгөрүү чоң, терең ыраазычылык дейт. Рахмат алтыным. Ойдон түшкөндөн кийин качан жасаса болот дейт. 3 күндөн кийин эрозия интим гимнастика менен кетеби дейт. Кетет, шейк айрылып калган болобу дейт. Качан айрылды? Азыр канабай турса, ушул айрылып кеткен жерлери бүтүп калган болсо, анда интим гимнастика жасай бересиз. Чын айтасыз дейт. Мен да такыр эркелей албайм дейт. Эркелегенди үйрөнүш керек. Неге эркелей албайсыз? Денеңизде блоктор бар, эркелөөгө допуск бербейт. Эркек жаман, сен эркек окшоосуң, сен назик эмессиң, сенин көзүң жымшык, мурдуң картошкадай деген сыяктуу сөздөр сиздин мээңизде бар чыгар. Не дейт могу жерде? Качан курс башталат, канча күн дейт. 15 сентябрь башталат. Секс убагында көп сууланат эмнеден дейт. Норма, бул жакшы болгону. Жыныстык катнаштаса тряпка алып алыңыз, интим гимнастика жасагандан каныңыз бекемделет. Анан бул сизге дискомфорт болбой калат. Өзүнүн мээсинде өзү жок аялдарда андай могу каның көп сууланып кетет, эндометриоз кетеби дейт, симфизитка да болобу дейт. Жок, симфизитке биздеги көнүгүүлөрдү, симфизит эгер сизди ооруп кыйнап турса, азыр мүмкүн болушунча жасабай эле коюңуз. Эндометриоз кетеби дейт. Эндометриоз мээ менен иштегенде, проработка жасаганда кетет. Интим гимнастикадан эндометриоз кетпейт. Ошон үчүн бизге келген айымдар айтат, даже мен гимнастика жасабадым, сабактарды, проработкаларды көрүп отуруп, менде аденомиоз кетти, миома кетти, кистам кетти, эндометриозум кетти деген айымдар толтура.
Интим гимнастикада психология абдан аз дейт, абдан көп. Интим гимнастикада интенсивте 7 сабак бар, 7 проработка бар, 5 проработка бар. Ал эми про тарифинде 15 проработка бар, 18 сабак бар. Интим гимнастиканын түрлөрү бар. Эми ошону сиңирип алсаңыз эле, бул башкаларда эмес бекен же сиз кимде деп атасыз? Бизде көп. Мен жаңы кирдим, эфирге онлайн барбы дейт, баасы канча курстун дейт. 790 го азыр акция баасынан 1990 сом акция. Сиздин курска катышып көп маалымат алдым, өзүмдөн кетип жатыр. Мен күйөөмдү эле күнөөлөй берчүмүн, бирок кээде кармай албай балдарыма күйөөмө жарылып кетип жатам. Эми акырындык менен болот кыздар, секин. Москвада бир күндө куралып кетпеген го. Төрөгөнмө 1 ай болду, гимнастика жасасам болот. Разрыв кесарево болбосо болот, жасай бересиз. Мен эркелей албайм дейт. 15-чи дамсык менен күтүп атам дейт. 15-и Алланын каалоосу менен жолугалы. Кудайым буйрса, менин маткам артка кыйшайып калган, опушение матки интим гимнастика менен түздүлө дейт. Болот, артка кыйшайып загиптедиби? Болот. Келет калууна. Басып жүрүүдө жасай турган гимнастика барбы сиздин курста дейт. Кыздар, мен негиз айтам да. Негиз берип койсом болот. Мына мону басып туруп жасай бер деп. Басып туруп жасай албайсың интим гимнастиканы. Менин фокусун ушул жака коюп жасаш керек. Эмичи мындай жасай берсе да болот. Мен сизге давай жазыл, керек болсо басып туруп жасай бересиң деп сизди жазып алсам деле болот өзүмө. Анда деле мындай кын булчуңдарына таасир этет, ооба, басып туруп жасай берсе деле кын кичирейип, мындай прям кичирейип кетпесе дагы кичирейип, кысканы билинип калат. Бирок прям мени коюп жасаганда мощный результат болот. Басып туруп жасаганда мен башка нерсеге алаксып кетет да. Кыздар, мындай кылам. Жана жооп берген болсом суроолорго, ал суроолорго жооп бербейм. Эфирди угасыздар, Төрөттөн кийинки стресстен кантип чыкса болот дейт. Үйдө отуруп мен стресс болуп атам, мен кантишим керек десеңиз, мен сизге мисалы да азыр балга, чайга бал кошуп ич, араласың деп айта турган нерсе эмес да. Мен менен иштеш керек. Курска келсеңиз, төрөттөн кийинки стресстен арыласыз. Бар курста сырлары бар, кыздар. Курс чындап эле чудо да. Курска келсеңиз, уже төрөттөн кийин стресс болгондо аялдарда, кээ бир аялдар жыттанып кетишет. Гормондор жетпөөнүп чыгарат. Симфизиттин симптомун айтып коюңузчу дейт. Симфизитиңиз жок болсо эмне кыласыз? Башыңызды оорутуп, эр менен кошулганда оргазм алганда көпчүлүк жагда айтып жооп бердим. Постоянно кан кургак жел чыга берет. Секс убагында кан кургак, мен түшүнбөдүм. Жел чыга берет секс убагында. Кан чыкса, анда гинекологко барыңыз. Эмне себептен кан атат? Эрозиябы, башкабы, цистиппи? Жел чыкса, сууланышып кетеби? Кын булчуңдарынан жел чыгуу бул кын булчуңунун бошоп кетүүсүнөн го. Эмоция вообще жок болуп кетиптир, ойготуп албай атам дейт. Аялдар өзүн унутуп койгон го, эмоциясын жок. Күлүп, көзгүнө карап күлөйүн десең деле өзүңдүн мээңде өзүң жоксуң да. Кылыктанып басайын десе деле катып калган кээ бир аялдар келет, көнүгүү жасатайын десе катып калган ғой. 28 жаштагы аял не деген курак, 28 не деген курак, эмоциям жок деп. Бирок жакшы кыздар, өзүңүн катаңы хотя бы көрүп алдыңбы, өзүңүн катаңын үстүнөн иштөө оңой болот да. Сиз муну уже көрдүңүз да, өзүңүздүн катаңыз го бул. Көрүп алгандан кийин оңой иштейсиз. Мен курска келип өзгөрүүлөр болуп баштады. Сонун өзүңүздөн консультация алам дейт. Кыздар, менде консультациялар мактанбайын, бирок деп туруп айтышат го. Менде дайыма орундар толо. Канча аялдар бар азыр очередте турган. Мен октябрга кыздарды албай тургулачы, мен 1-сентябрда бүтүрүп алайын десем, уже октябрь толуп калыптыр го. Сентябрь толо, октябрь толо. Орундар уже брондолгон. Катнаштагы курактык боюнча айтып өттүм. Климакс болуп калыптын, жашым 35-те. Мен менен иштегиле. Точно айтам кыздар, мен менен иштегиле. Витаминдерди ичкиле, интим гимнастика жасагыла. Ушул 3 нерсе жардам берет сизге.
азыр мен мындай кылайынчы. Дагы бир номер, жана номерди жоготуп алдык, Дүйнөнүн булуң бурчунан бизге катышкан айымдар бар. Курска катышуу үчүн белгилеп койдум. Мага жооп берип коюңузчу, тератома боюнча айтыңызчы, пока кичинекей дейт. Тератоманы эмнеге ичип атасыз? Ал боюнча врачыңыздан сураңыз. Спрей салдыргандан кийин оюңуздарга койсо, бутум согончогум деп деле менден сурай берсе айымдар. Кээ бир айымдар бар, ушундай мен согончогум эмне көрүп атат дегендер бар. Мен согончого гимнастика жасатпайм го. Мен секс учурунда чувство жок. Күйөөм айтат, киргенде бүтүш керек аял киши деп, кантип чувствительный болсо болот. Сексуалдуулукту өтүш керек. Көп аялдарда сексуалдык энергиясын кысып койгон. Ар бир аялда сексуалдык энергия бар. Көп кыздар, аялдар күйөөсү үчүн аракет этет дагы, анан күйөөсү кичине жаман сүйлөп койсо токтоп калат. Айланып кетейин, эмне кыласың? Күйөөң сени карабай койсо эле сен өчүп каласың. Кээ бир аялдар жазат, мен өлгүм келип атат, күйөөм экинчи аял алып ал деп. Баш иштейби? Эмне көрөт? Күйөөсү экинчи аял алып алса, сонун болуп өзүнүн үстүнөн иштеп туруп күчтүү бирөөгө тийип албайбы? Күйөөсү башка аял алып алса, башка аял алып алды, күйөө мен өлгүм келип атат дейт. Айланып кетейин, күйөө үчүн да эле Кудай берген өмүрдү жашаш керек. Чыргап өлсөң сүйөгүң сөпөт болот, курт жейт, жылан жейт. Кудай берген өмүрдү өлгүң келбей эле жашнакай болуп жаша. Акыры бир күн өлөбүз, өлүм келет. Ар бир башта бар өлүм. Жашнакай болуп, сонун болуп, өзүңдүн үстүңдөн иштеп туруп, сонун мырзага тийип албайбы? Не өлгөндөн бир нерсе табабы? Балдарычы, балдары. Өмүр бою апам өзүнүн асы өлүп алган, өзүнө кол салып өлүп алган деп жүрөбү? Айта албай апаң эмне болуп каза болду десе, тил кызык болуп бакуштар. Жаңы төрөгөндө канча күндөн баштап жасаса болот? Кыздар, жооп бердим бул суроолорго. Эфир сакталат, башынан көрүп аласыз. Эмоцияны кантип чыгаруу керек, чыгара албаймын дейт. Ошон үчүн биринчи сабак бизде эмоционалдык байланыш деп аталат. Оңой жылмайып каласыз. Жаркылдап жашап каласыз. Ачууланбай, мусоруңузду балдарыңызга чачпай, аялдык энергияңыз уйгонот. Тератома боюнча сиз врачыңыздан сураңыз. Яичникте тератома дейт. Гормон ичип атам. Эмне кылсам болот дейт. Не деген оорулар бар, тератома дегенде чындап эле мен укпаган экен. Жазып алайынчы, тератома. Гимнастика кылса кетип дейт азыр мен бул сурооңузга. Так, мындай кылыңызчы, мен бул суроого мен азыр эфир бүткөндөн кийин жооп берем кыздарга. Сиз дайректке жазып койсоңуз, мага тератома боюнча жооп берем деди эле деп койсоңуз, анан сизге сурооңузга жооп берем, дагы тактап туруп. Аллергия болуп жатат, 40 жашы эле канча гинекологдордун болбой атат, интим гимнастика жардам береби дейт. Ооба, жардам берет. Канча гинеколог бардыңыз, болбой атабы аллергия, демек тоже менен иштөө керек. Менин тренерим айтат да, ал не деп сүйлөсө да сонун жарашып калат го. Бизде өзүмдүн шакиртим бар, Зинежа. Ал айтат да, жаңы келгенде, биздин дейт, сособуз менен мээбиздин байланышы бар десе мен ишенбечү элем, көрсө 100% байланыш турбайбы дейт. Мээңиз менен иштеш керек. Анан интим гимнастика жасайсыз. Сонун айымсыз деп аруу тилек деген жазды Жанка. Я вас люблю, уважаю дейт. Мен да сиздерди жакшы көрөм. Жагымдуу аялсыз. Комплименттер жай баштап турго. Мен жатымдын установка бүдүр, жатынымдын установка бүдүр чыгат. Установка дегениңиз кандай? Үстү жагына дейсизби? Эмне дейсиз? Жатынымдын үстү жагын кантип көрүп койдуңуз? Гинекологко баргыла, анан болбой атса интим гимнастика жасайсыз. Эрте климакс болот. Эмгирдим дейт. Баштан баштап көрөсүз. Ар кандай себеп. Эрте климакс болуп калуунун биринчи себеби бул мээде көп проблемалардын болушу. Мындай да, биздин жер сууга муктаж. Ошондой эле жатын эстрогенге муктаж. Жатын алдыңкы булчуң эстрогенге муктаж. Эгер аял ачууланып, же бирөөгө таарынып, же өзүн кем сезип, уруш талаш менен өмүр сүрүп кетсе,
аялда эстроген бузулат дагы, жатын ачка калат, мындайча айтканда алсыз болуп калат, поддержка жок болуп калат дагы, ар кандай ооруларды оңой кабыл алат. Бирок эмне себептен жатын ооруду да, ошол нерсе жатынга түшүп кетет. Стресстенби? Стресс түшүп кетет. Ошол нерсени жатындан чыгармайынча сен жатының айыкпайт. Эскиден бошонуш керек. Бардык негативдер биздин денебизде жыйналат. 24 жаштамын, 3 балам бар, 16 жаштан турмушка чыккам. Ой жаным, сизди оп колумду салып койсом, 3-степень матка түшүп кетип, розуна келип калыптыр. Жаман коркуп атам. Жаман коркуп отурбаңыз. Жолдошума ошондо кандай комфорт дегениңиз кандай жакшы эмес дейм. Бул 3-степень болуп калган. Келиңиз курска. Келбейсизби? Интим гимнастика жасаңыз да. Мен сизге азыр мындай кылсаң давай дебейм биринчиден. Неге? Мен биринчиден көп кымбат акчаларга окудум. Канча убактым кетти, канча энергиям кетти. Мен сиздерге эптеп-септеп мен акча үчүн үйрөтүп койбойм. Мен билимимди сыгып, майлап, сүттөп берем. Аны жалап жуктап алыш өзүңүздөрдөн. Анан ошончо нерсени мен биринчиден бул жерден бекер берип койбойм. Экинчи себеби кандай? Андан кийинки себеби кайтарым байланыш менен үйрөнүш керек. Туура жасаш керек. Мисалы, сизде интим гимнастика жасагандан кийин менде мындай деген суроо болот. Биз сизге ошого жараша сурооңузга жараша жооп беребиз. Мына ошентип атат, кыз болосуз да. Силерге эмне кыз болуш оңой эле? Сизге азыр мен бир нерсени айтып койсом эле сиздин кыныңыз кыз болуп кетсе, керек болсо кээ бир айымдар суф дегенде каалашат го. Мен офлайнга катыштым. Сонун курс дагы офлайн болсо катышат элем. Жаңы бүттүм дейт. Ооба, жаңы башталат. Витаминдер боюнча маалымат бересизби дейт. Жок, витаминдерди негизи врачыңызга барыңыз, жазып берсе ичиңиз. Витаминдерге анализ тапшырган жакшы. Сабактарыңыз өтө сонун терең түшүрүлгөн, өзүбүздүн ким экенибизди билсек болот дейт. Врач менде гормональное нарушение деди, ага атайын анализ тапшырып, анан лечение кылыш керек экен, таблетка жардам берип. Эй, кыздар, гормональный нарушение болсочу, курска эле келиңизчи. Курска келиңиз, бизге бир айым келди да. Гормональный нарушение экен, бирөөнүн төрөптүр, маткасы аябай чоң болуп, мындай алсыз болгондуктан матка бүт жагын оорутат экен да, башын. Себеби маткабыз бүт денебизге байланыштуу го, бүт белибиз, бутубуздун учуна чейин. Матка бүт жагын оорутат экен да. Анан 3 ай срок берем. Аракет кылып көр, болбосо матканы алабыз дептир. Өзү жаш келин. Биздин курска келгенден кийин бир 20 күндө эже ооруп атат деди. Мен не деп айттым? Барып гинекологуңа барчы дедим. Гинекологко барганда ошол восстановление болуп атканда ооруптур да. Не кылып атасың? Ошол жерге бар. Сонун дептир. Мен даже мындай болот деп ойлогон эмесмин. Сонун дагы жаса деп айтты дейт. Эстрогенди кайдан алабыз дейт? Аялдык энергиядан алабыз. Биринчи денебизге кам көрөбүз. Мен аны курста баарын айтам, кыздар. Туура басканды үйрөнөбүз. Өөнүбүздү оңдойбуз, денебизге кам көрөбүз. Анан гормондор. Сен сөзсүз денеңе бир жакшы нерсе кылсаң, денең сага жакшы нерсе берет, энергия берет. Эстроген жакшырат. Анан курска келгенден кийин сиз аялдык энергияны көтөрө турган көп билимдерди аласыз, проработкаларды аласыз, эстроген жакшырат. Мисалы, сонун бол, ваннага барып келчи, денең жеңилдеп, жыргап калат, Жакшынакай көйнөк алсаңыз да эмоция алып жыргайсыз, Жок, сонун жарашып калат экен дейт. Рахмат, төрөттөн кийин тигилген жерим ачылып калган, башкадан тиктирсе болобу дейт. Гинекологко барып сураңыз. Кайнэжелер тийише берет. Эми мындай кылса башкача сүйлөшөм деп кичине сөзгө келишип алдык. Күйөөм кийин чогултуп чыгып кетти. Эмне кылсам болот? Пожалуйста, келчи күйөөм деп жалдырайсызбы? Эмне кыласыз? Чогултуп чыгып кетсе, чогултуп чыгып кетти. Ал сепарация жок ал эркекке. Сепарация болсо, негизи ал ата-энеден, бир туугандардан сепарация болбогон эркектин үй бүлөсүнө киришет да, жана кайнэже дегендер. Өзү сепарация болгон эркектер ал киришпегиле менин үй бүлөмө деп айтат да, ал кириштирбейт. Анан эмне кылыш керек? Сепарация болбоптур менин күйөөм деп ажырашып кетиш керекпи? Ажырашуу оңой го. Сен азыр ажырашып кетсең да болот. Күйөөңүз ал кийимин көтөрүп чыгып кеткен, ал башка чечим таппады. Башкага акылы жетпеди анын. Ага да кыйын.
анын өмүрүнө башкалар киришти, кайнежелери киришти, апалары киришти. Эми мындай кылсаң башкача сүйлөшөм деп келишип алдык дейт. Макул, хорошо, башкача сүйлөшөбүз, кечирип кой, тийишпейм деп айттыбы. Биринчи өзүңүздү тааныңыз, чек араңызды ачып койсоңуз баары тийишет. Мисалы, сизден алсыз жаныбар барып ташбакага тийишсең, ал улам башын чүңкөп, ал кыйналат. Мисалы, бир жаныбарга тийишсең, мисалы, эшигиңде жаткан итиңе тийишсең, итиң сенден кача баштайт да. Биз адамбыз го, туура сүйлөшүп коргоо алсак болот өзүбүздү. Мисалы, сиз айтсаңыз болот, эгерде силердин иниңерге да кыйын болуп атат, силер биздин турмушубузга кирише берсеңер, башка чечим таппады, кеми чогулуп чыгып кетти. Ал иниңерди мен да жакшы көрөм. Ал да мени жакшы көрөт. Балдар болсо, балдарыбыз бар ортодо, эмне кыласыңар биздин ортобузга киришип? Силер өзүңөрдүн балдарыңардын бактысын тилегиле, кыздарыңардын бактысын тилегиле. Ар бир нерсенин жобу бар. Баарыбыз Алладан жобубузду алабыз. Мындан кийин эч нерсе айтпаймын. Чечим силердики. Киришем десеңер өзүңөр билгиле, киришпейм десеңер өзүңөр билгиле. Мен өз жашоомду сүрөмүн деп коюш керек. Эми билбейм да эмне себептен киришип атат. Эми мүмкүн өзүңүздөн да кетип аткан чыгар, билбейм. Эми аялдын өзүнөн кетсе дагы бул кайнежелер киришкенге акыбыз жок. Биз кыса турган жерди кысып жашашыбыз керек. Кайнежелер барбы араңыздарда? Кайнежелер келинге тийишип, чымчып келген. Акыбыз жок биздин аларга акыл үйрөткөнгө. Ал акыл үйрөткөн адамдын точно акылы жок да. Ал өзүнө акылын жумшаш керек ал. Ал бала позициясындагы адам го, ал бирөөнүн жашоосуна кирип кеткен. Чоң адам түшүнөт, ал 24 саат бир адамга жетпешин. Мен кайнежемин, бирок мен ишим да жок. Ишим жок. Не кылат? Өзүмө жакшы эмеспи? Башымы ортуп не кылам? Мисалы. Ошондо сый урматың калат. Бизди Кудагый кандай жакшы көрөт го? Ошондой сонун кайнежелери бар деп, келиним кандай жакшы көрөт. Кечке тийише берсең, мой келип атат дейт да. Ошол жанагы келинге кирише берген кайнеженин үйүндө точно көп проблема бар да. Азыр болбосо ал болуп кетет. Сен бирөөнүн турмушуна аралаштың, алардын үй бүлөсүнүн ынтымагын бузуп атасың да. Ал сен үй бүлөңдө, ал эртеби кечпей ал боло турган нерсе, же балаңда боло турган нерсе. Ошон үчүн кайнежелер биздин алардын жашоосуна аралашканга акыбыз жок. Сен эмне көйнөк алып алдың, сенин күйөөң миллионерби? Кечке чейин иштешин, сен кийип алдың. Сен туруп моуну кылбайсыңбы? Лалала дегенге биздин акыбыз жок. Сен да келинсиң бир жерге. Тилиңди тыйып, кыса турган жерди кысып жашаш керек кайнежелер. Анан кайнене болсо, эми кайненелер деле биз өзүбүздө сепарация жок го. Кайнене болсок деле эми балам, жаным, бутом деп акылыбызды айтсак болот. Анан кайненелик кылып, моң мындай, моң тигиндей, мону минтип кой болупсуң деп бир келип, мону карап, бир келип тигини карап эмес. Да, кайненелер угуп аткан чыгарсыздар. Алардын жашоосуна от салып койбошубуз керек. Өзү балаңар сепарация болбогон. Силердин тилиңерден чыга албай, силер бир нерсе десеңер, ошол силердин тилиңерге кирип кетип атат. Ал өзүнчө чечим чыгара албайт. Өзүнчө чечим чыгарганда кайненени дагы кайнеженин ордуна коюп коет. Мен өзүм турмушум өзүм чечем деп. Анан сепарация болбогон балаңарды ал бул десеңер үй бүлөсүнө барып келиниңерден күчүн чыгарат. Келиниңер анан күйөөсүн сыйлагысы келбей калат. Ошондо сиздин балаңызды же иниңизди сыйлагысы келбей калат. Үйүндө кадыр баркы да кетип калат. Ал үйүнө акча берип атабы, бере берсин. Эмне кызганасыңар? Сен бердиңби аны? Кудай берди го. Кайнежелер, айланып кетейин. Сен да күйөөңөн ошентип сура. Сурашты бил. Сен өзүң кайнежең келиниңдин турмушунда жүрсөң, сен өзүңдүн ордуңда жоксуң. Сенин ордуңда толгон токой сыноо бар. Тийишпе келинге. Бүттүм. Биз качанга чейин ошентип кыргыз коому кайнежелер инибиздин турмушуна киришип, кайненелер келинибиздин, балабыздын турмушуна киришип жашайбыз. Өзүң жашооңдо болчу, өзүңдүн мээңде болчу. Анан келиндер, биз дагы өзүбүздүн адамдык ордубузду билишибиз керек. Келиндик ордубузду билишибиз керек. Келиндик ордубузду кантип билебиз? Сен биринчи ал үйдүн мүчөсү экениңди түшүн. Сен өзүңдүн адамдык ордуңду түшүн. Азыр эми келиндер аябай деле жанын кыйнабайт го. Бирок сен кабагыңды ачып кой, ооба, жакшы, дурус. Сиздики дурус, ооба. Дал мен да ошондой ойлойм да. Эже туура айтасыз, мен да ошондой ойлойм да деп койган. Болду. Кайнежеңиз бир ушакты баштап койсо, кошулуп ушак айтышып туту десең, ал уже сенин анын чыгарасына киргениң, чыгараңды ачканың. Болду. Кайнеже деген бул мамилени сактап кала турган адамдар, ооба. Кайнене дагы өтө мындай
өтө мындай кайнене өмүрүбүздө важный да, мындай маанилүү адамдар да. Ортобузду жакындатып кое тургандагы, алыстатып кое тургандагы адам күйөөбүз менен. Кайнене менен мамилени коркконубуздан эмес, Алла ыраазычылыгы үчүн сыйлашыбыз керек. Ал эми күйөөбүздүн апасы го. Анан оор жумуштарды могу балага жардам берип кой, мен монтип эшиктин огороддоштун баарын кылгам, сен кылбайсың, тур дей турган болсо, анда акырын макул деп коюп кылбай коюңуз бир эки күн. Анан уже күйөөңүзгө айтыңыз, мисалы жаным, мен ушуга жардам бербей эле коеюнчу, мен сага жакшы бир ылайса тартуулап берейинчи, төшөгүңдү ысытайын, тамагыңды бышырайын, кайын журтумду сыйлайын, анан могу эчтеги ишин кылбай эле коеюнчу деген сыяктуу күйөөңүз менен да кор кылып алыңыз. Кайненени сыйлоо керек ого. Тышнакай болуп белектерди алып бериңиз кайненеңизге. Сиз жакшы адамсыз деп айтыңыз. Жакшы сөздөн тилиңиз сынып калбайт. Биз жаман сөз айтканда ла пытı кетебиз да. Жаман сөз айтканда да ушундай. Жакшы сөз айтууда кичине тилибиз сынып калат. Жакшыны айтсак болот. Сиз жакшы адамсыз, жакшы баланы тарбияладыңыз деп айтыш керек. Ошол адам менен сен бир чөйрөлөш болгондон кийин. Жатынга угрый чыгат дейт. Гинекологдор не деп айтты? Спираль артырып, мурдагы суроолорго жооп бербейм, жооп берген суроолорго эркекке киргенде эле аялдыкы бүтүш керекпи деп. Жок, айланып кетейин. Сиз тоок эмессиз го? Тооктор, чымчыктар ошондой эркегинике киргенде уже бүтөт булар. Эркеги да бүтөт, аял да бүтөт. Демек сизде клитордун булчуңдары аябай сизге окшойт, биринчи дүүлүгүш керек, анан өшүп жытташ керек. Күйөөм эркек бир бүтүргөнчө аял эки үч бүтүрүш керек дейт. Жок, сенде сезгичтик жок деп айтат дейт. Эми эркектин бул жыныстык тарбиянын жоктугу да, кыздар. Жыныстык тарбия болгондо сизде мындай суроо болбойт эле да. Эркектин мүчөсү киргенде эле бүтүп калгандай, эми сиз чымчык эмессиз го. Эми негизи ооба, аял 2-3 жолу оргазм алса болот бир жыныстык катнаштан. Сразу киргенде эле бүтүш эмес, андай болбойт. Үстүң токтобой алтайлап да келебиз стресстен дейт. Ооба, ошон үчүн стресске кирип кетпей, стрессти чыгарыш керек. Сабакта медитация барбы дейт. Биз эми медитация деп айтпайбыз, проработка деп айтабыз. Аябай проработкалар өтө күчтүү, мээ менен иштейбиз, жалаң подсознание менен иштейбиз. Мээ менен эле көп нерселерден арылып алабыз. Могу жакта сонун отуздар жазылып атат. Мага тиешелүү эмес да суроолор берилип атат. Ич катканда влагалищем түшүп кетип атат го дейт. Кыздар, жаман бул. Эгер ичиңиз катканда эле влагалищеңиз түшүп кетип атса, срочно интим гимнастиканы жасаңыз. Биз түз эфирден да гимнастика жасайбыз, түз эфирден да жасаңыз биз менен. Влагалище аябай түшүп кетсе көтөрүлүшү узак убакытты алып коет. Кээ бир кыздар, аялдарда бар да, мисалы, могу влагалищенин булчуңу болсо, ушул монтип эле түшүп калат, такындан сырткары монтип, мондай болуп эле салбырап түшүп калат. Миома алдырганыма 2 ай болду, матка бар дейт. Катышсам болобу дейт. Врачыңыздан бир сурап коюңузчу. Гормон бузулса эмне кылыш керек? Жооп бердим бул суроого. Сонун мага жакты, 1 ай оффлайнга катышып сонун маалымат алдык. Катышкыла өкүнбөйсүңөр. Рахмат алтындарым, эфир сакталабы дейт. Алла кааласа сакталат. Бардым курска, бирок гормональный нарушение болуп атат. Мээ менен иштөө керек, мээ менен. Кыздар, жалкоолонбой, мээ менен иштөө керек. Мээмдеги мусорлордон арылып албай аттам дейт. Дагы барбы? Алдыда көп сабактар бар, кыздар. Опушение бар экен, кантип билсек болот дейт, айтып өттүм. Уруш кылачы мени. Көрдүңүзбү, кыздар? Кээ бир аялдар ушундай да. Кээ бир аялдарга урушкан жагат, кээ бир аялдар потеря болуп кетет урушсаң. Ошого көнүп калган, ошондой поглаживание көнүп калгансыз. Урушканда кылганга, мисалы, баланы бала биринчи ыйлайт,
ыйлаганда кылбайбыз, анан чыр салат. Чыр салганда да укпайбыз, анан беспомощный абалга өтөт. Анан уже ал мындай күчү жок калат, өзүн мындай жалгызсырап калат дагы, уже ал внимание талап кыла баштайт. Бир нерселерди чачып, сындырып, булгап, анан биз аны урабыз. Ал ошондой поглаживанияга көнүп калганда айтор внимание алыш керек. Сиз дагы ошол вниманияга көнүп калгансыз, ошондой негативный поглаживанияга көнүп калгансыз да, урушкулачы мени деп урушмайынча сиз козголбойсуз. Анткени сиздин мээңиз урушканда кыламын деген нерсени жаттап калган. Урушканда гана кылуу керек деген нерсени жаттап калган. Либидону кантип көтөрөбүз? Бар кыздар курста. Либидону көтөрө турган сонун мощный техникалар бар. Төшөктөгү өрт аял техникаларында. Ассаламу алейкум. Эжесиңер Тушнажын пропускына катышкыла сонун маалымат аласыңар, кыз болосуңар, назик болосуңар, өзүңөрдү сыйлап каласыңар дейт. Ооба, өзүңдү сыйлоодон башталат баардык нерсе. Мына мой эркек черный. Бул аялы, сиз. Бул любовница, да? Эркектин жанында ким калат? Өзүн тандаган аял калат, өзүн сыйлаган аял. Эркектер ойнош күтөт, аялынан коркуп ойнош күтпөйт да. Эркектер ойнош күтпөйт, ал Кудайдан да коркпойт эркектер, например, ойнош күткөндөн. Алар нике кыйдырып алып ойнош күтө берет. Анткени алар үчүн норма. Аялдан коркуп дагы ойнош күтпөй койбойт. Эркек качан күтпөшү мүмкүн? Аялын жоготуп алуудан корккондо. Жаңы көп айымдар келипсиздер го. Өтө жел чыгат, уялам, чоңоюп кетти, проого жазылдым. Молодец, жазылыпсыз го, кыз болосуз. Воспаленияга массаж керек, лечение го, гимнастика аласыз плюс. Күйөөм ажырашамга өткөн дейт. Шашылбаңыз. Курстан Кудайым буйрса, мүмкүн күйөөңүз сизди ажырашам десе эркек жөн эле ажырашып кетет. Сен мен ажырашам деп кайра келип жашай бербейт да. Сен өзгөр деп атат го, сен уже өзгөрбөй атасың деп. Ооба, кээ бир аялдар эркек канча айтса да өзгөрүшү кыйын да. Мындай түшүнбөйт, билбейт, кантип өзгөрүштү билбейт, кантип сүйлөштү билбейт, жолун таппайт. Мисалы, кээ бир эркектер бар, алар дагы кантип өзгөрүштү билбейт, жолун таппайт, кыйналат. Андай учурда эркектерге да психолог керек, даваттарга чыксын, андай туура багытка даваттарга. И аял дагы ошол туура даватка барса болот. Курска келиңиз, курста биз эми даваттын дагы өзүнүн орду бар, анан курстун да өзүнүн орду бар. Таласта барбы тренер жок кыздар, Бишкекте бар бизде. Эженин курсунда окуп жатам, геморроюм жанымды кыйнабай калды, белим оорубай калды, кыным кичирейип, төшөк жагы да жакшы жакка өзгөрдү, өзүмдү сыйлап, өзүмө убакыт бөлгөндү үйрөндүм дейт. Молодец, супер го. Сонун го. Мына карагылачы, бир эле интим гимнастика менен канча проблемадан арылып атат. Кайнеже жөнүндөгү сөздөргө эми бул жакта комментарийлерге жетипмин. Сепарация деген эмне дейт. Подсознание адамды өзү деп таануусу. Баягы мисал, кээ бир адамдар бар да, мен көзүм койчу билбейм, мен мурдум жакпайт мага, мурдум мондай чоң, мен бутум мындай жакпайт мага деген аялдар бар да. Алар сепарация болбогон баягы мээсинде ата-энесинин түзүп берген программасы менен жашайт. Мен жалкоомун, эч нерсе колуман келбейт деген аялдар бар. Ата-энеси баягы сен жалкоосуң, колуңан келбейт дегендер сепарация болбогон. Сепарация деген бул өзүн инсан катары таануу. Өзүн адам инсан катары тааныганда гана өсөт, акча көбөйөт, отношения жакшырат, өсүү болот. Даже сиз күйөөңүздөн да өсүп кетишиңиз мүмкүн да. Уже сиз туура сүйлөп, өсүп калганда сизге күйөөңүз дагы ойлонуп мамиле кылып калат. Ой келди, түш келди, сүйлөп сизге кыйкырбай калат. Эч катканда ыңсак маткалды түшөбү дейт, түшөт. Кайне келин сабагын айтканда жаман, аябай жыргадыңыздарбы келиндер, Вау, дедиңиздерби? Мен кайнежем уксагы, мен кайнежем уксагы, мен кайнем уксагы дедиңиздерби? Кыздар, бул келиндер идеалдуу деген сөз эмес.
келиндер дагы өзүбүздүн ордубузду билүү керекпиз. Жаркылдаганды билүүбүз керек. Каш кабакты көрсөтүп, билектин күчүн эмес, каш кабакты көрсөтүп. Балжамго сөздөрүңүз. Онлайнга жазылдым, офлайндай таасир ала аламбы дейт. Жасасаңыз таасир аласыз ооба. Ал өзүңүздөн. Төрөттөн кийин запор боло берем. Кыздар, мындай да. Мен Кудай эмесмин дейин, жазылдыңбы, все өзгөрөсүң дей турган нерсе жок го, кыздар. Адам өзүнүн үстүнөн иштөө үчүн эмгек керек. Эгерде курска жазылып эле өзгөрүп кетсе, анда Кыргызстанга бир психолог жетмек го, бир интим гимнастика тренери жетмек го, ашык кетмек го. Дүйнө жүзүнө бир тренери жетмек го. Канча коуч, психологдор бар, тренерлер бар, ошончо айымдар бар жазылган. Адам өз аракет кылыш керек. Мен курска келгенде айтам, тапшырмаларды берем, Алла кааласа жыйынтык болот. Төрөттөн кийин запор боло берсеңиз, курска катышыңыз, интим гимнастика жардам берет. Кана кыздар, эфирди жыйынтыктайлы, эмне кылалы? Бизде 15 сентябрь интенсив жана про айым сыры курстарыбыз башталат. Ошол айым сыры курсунда, мисалы, таттуу туура сүйлөшүү, таттуу диалог, туура диалог бар. Мен аны өзүнчө курс кылып саткан жокмун. Массаждар бар, аны өзүнчө саткан жокмун. Баарын киргизип койдум. Проработкалар бар, аны өзүнчө сатпадым, баарын киргизип койдум. Кайне келин сабагы, амалкөй аял, самооценка, чексиз махаббат, аялдын 4 сыпаты, өзүң менен байланыш, сексуалдык блокторду чечүү, бар, жана башка толтура сабактар бар. Мен сиздерге бир 10 курстун баарын бириктирип берип салгандаймын да. Сонун төшөктөгү өрт аял техникасын өзүнчө сатсам болмок, флиртти өзүнчө сатсам болмок, сиздерге кылыктануу, монтип кылыктанасың, үнүңдү мындай сүйлөйсүң деп туруп өзүнчө сатсам болот эле го. Мен бардыгын берип атам го, эми курска жазылып, ошону мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алуу сиздерден. Бара мен ойлоп атам, курстарымды өзүнчө упаковкалаймын деп. Анан бөлүп акча төлөп ала бересиздер. Лучше азыр мына продо бардыгы бар, интенсивде көп сабактар бар, алып алыңыздар да. Төшөктү каалабай калдым, акыркы жылдары келсеңиз курска. Адресиңер кандай дейт? Офлайн Турузбекова 109-1. Максимум бизнес центрдин ичи 5-кабат 506 кабинет. Өзүмдү кантип өзгөртсөм болот? Келиңиз курска. Пробный гимнастиканы эртең жасайбыз. Группага кирип алсаңыздар, эртең маалымат берилет. Бардык жылуу окуп атам, кыздар. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Айрым суроолорго жооп бербесем, таарынбаңыздар. Бардык суроого физически жетишпейм. Аста суроого жооп берип отуруп 12 болуп кетти го. Матканын варикозун кантип кетиребиз дейт. Варикоз кыздар интим гимнастика менен кетет. Эгерде проработка жасасаңыз, гимнастика жасасаңыз, баарын Аллага тапшырсаңыз. Баарын Аллага тапшыруу керек. Мисалы, көп аялдар бар, күйөөсү кабагын салып койду, кыйкырып койду, измена кылып койду, жакшы сүйлөбөй койду, көңүл бурбай койду, болду, жана аял чүнчүп кетет. Жок, сенин маанайың бирөөдөн көз каранды болбош керек. Ал күйөөң сени урушуп атабы? Эркек негизи аял менен урушпайт. Же сиз аял болуп турсаңыз, сиз менен күйөөңүз урушпайт. Же кочкор болуп көрүнөсүз, же өзүңүздү совсем жоготуп койгонсуз. Мүмкүн күйөөңүздө сепарация жок. Көбүнчө аялдар өзүбүздү унутуп коебуз да, эркектин көзүнө аял болуп көрүнбөй калабыз, анан биз менен оңой урушат. Норма муну менен урушкан дейт. Көп аялдар бар, соки голос менен сүйлөйт, эркегине приказ берип сүйлөйт, уже эркектин мээсинде
сиздин үнүңүздү укканда раздражение пайда болот. Себеби дегенде ме бул негатив деп жаттап калат сиздин үнүңүздү. Могу точно негатив, буга каршы туруш керек дейт дагы, сизге каршы бир нерселерди иштеп чыга баштайт ме. Эркектин мээси. Күйөөм менен ажырашкандабыз, ал Москвада, мен Кыргызстанда. Кыздар ошон үчүн ушундай нерселерге жетпөө үчүн аял эркек бирге туруу керек, бирге жашоо керек. Ажырашуу оңойго. Бир аз тилди тыйып туруңузчу. Мүмкүн ортодо өзүңүздөн кетип аткан чыгар. Кээ бир учурда чындап эле эркектер болот. Кээ бир эркектер менен бирге турууга чындап эле мүмкүн болбой калат. Аял аламалды кылат, буламалды кылат, эркек такыр өзгөрбөйт кээде. Ал билбейт өзгөрүштү. Кээ бир учурда болот. Эркек андай кылып көрөт, мындай кылып көрөт, жакшы сөз айтып көрөт, жаман сөз айтып көрөт. Бирок такыр аял билбейт жолун, кантип өзгөрүштү. Анан эркек уже ажырашам дейт. Кой, мен уже бир өмүрүмдү өткөрбөйүн дейт. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз, мүмкүн каталарыңыз бар. Кайненем, кайынсиңдим менен катуу урушуп калдым. Кантип мамилени жакшыртсам болот? Бул деген мындай да. Сиз бул жерде сиз жаман болгон жоксуз. Кайнеңиз да жаман болгон жок. Конфликтте коммуникацияга кире албадыңар. Буга чейин бири-бириңерге унчукпай жүрүп, бүгүн сиз да тилиңизди кое бердиңиз, кайын журтуңуз да тилин кое берди. Ким көп сүйлөсө, ошол урушта күнөөлүү болуп калат. Ошон үчүн конфликтти маданият менен чечүү керек. Конфликт болот адамдардын ортосунда, кантип болбой калсын эми. Конфликтке адам барбадым десе, ал точно бир мес иштебеген, баардык нерсеси памяти баары өчүп калган адам да. Нормалдуу акыл эси бар адамдын өмүрүндө конфликт болот. Боло турган нерсе, болгону конфликтте өзүбүздүн адамдык даражабызды көтөрүп алышыбыз керек. Ким ачуу калтырды, ал күнөөлүү болуп кала берет. Ошол учурда айтылган сөздөрдү кийин өзүбүзгө колдонот. Тоолуу аймактабыз, интим гимнастиканы телефон аркылуу үйрөнсө болот дейт. Болот. Мен көп дүүлүкпөйм, калоом жоголуп кетет. Анан гинеколог бир свеча жазган, ал свеча аябай дүүлүктүрөт экен. Ой, болбойт кыздар. Давайте кыздар минтиңиздерчи. Көзүңүздү жумуңуз. Жумуңуз көзүңүздү. Көзүңүздү жумуп, күйөөңүз менен секс болуп аткан учурду элестетиңиз. Күйөөңүз менен секс болуп атат. Элестетиңиз, ошол учурду элестетиңиз. Эми күйөөңүздүн денеси сиздин денеңизге тийип аткан учурун элестетиңиз. Көзүңүздү жумган боюнча элестетиңиз. Денеңизге тийип, өйдө ылдый болуп атканын элестетиңиз. Анын колдору сиздин денеңизде экенин элестетиңиз. Эриндериңиз тийип атканын элестетиңиз. Эми күйөөңүз менен бирге берилип төшөктө бир ылазат болуп атканын элестетиңиз. Болду, эми көзүңүздү ачыңыз, берилип кетпеңиз. Көзүңүздү ачыңыз. Кандай болду? Мындай бир сезимдер ойгондубу? Мындай возбуждение болуп кеттиңизби? Баарыңарды, көпчүлүгүңөрдү возбуждение кылып койдум, э? Ар бир процессте лаззат алыш керек, жыныстык катнашта. Айттым го жана патологду ойлоп, бүтпөй калган иштерди ойлоп, бутка кирип кетпей, ар бир процесстен лаззат алыш керек. Ал үчүн ичтеги негативди чыгарыш керек. Кайнеңизге, баланчага, апаңызга, атаңызга, тартыштарыңыздын баарын ичтеги негативди чыгарганда сиздин денеңиз оргазмга, жыныстык катнашка жакшы кирет. Боюмда 9 ай өттүм буюрса, туруп жүрөк сыгылып, ыйлагым келе берет. Азырда ушундай болуп жатам. Жолдошум чет жакта иштеп, алыстанбы, кайын журтум менен жашайм. Кыздар, мындай эрди катын чогуу болуш керек. Өзүңөрдө чыдап отура берген. Аял
өзүн унутканда же төшөктө алсыз болгондо өтө эркекке берилип кеткенде эркектер аялын ой эле таштап кетип калат. Өзгөрүңүз, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Анан төрөйсүз, төрөгөндөн кийин дагы бала төрөйсүз, дагы калып кетесиз. Ал Россияга барып акча табуу бул шылтоо деп ойлойм. Акча табам деген адам Кыргызстандан да табат. Кыргызстанда адамдар ачка калып турбайбы? Айыл жергесинде болсо дагы акча табам деген адам план түзүп, башка кылып, тиги кылып табат акча. Эмне айылдагылар ачка отурабы? Москва ал эркектер үчүн, эми эркектер жаман көрсө көрө берсин, бирок баягы Москвасыз иштей албайм деген нерсе жок да. Чогуу кеткиле. Маткамды төрөгөндө алып салышкан. Врачтар оргазм сезбейм дейт. Сиз матка менен албайсыз жыныстык катнашта оргазмды. Кын менен, клитор менен аласыз. А можно на русском дейт. Бул жерде көбү кыргыз тилдүү айымдар да. Менин баламда урушса калат. Не дейт? Мен баягы берген, баягы айтып өткөндөрүмүн мына жазылган комментарийлерди эми окуп атам да, эле ылдыйда канча жүздөгөн комментарий бар болуш керек. Же кыз же эркектер үчүн же андай суроолорду бербей коңуздарчы. Менин маткам жок, бирок оргазм тутам, норма, жакшы. Сиздин техникалар сонун бомба дейт, туура жаным. Кызым экөөбүздүн мамилебиз такыр келишпей атат. Бат эле ыйлай берет, сүйлөсөң эле ыйлайт дейт. Сиз анан ыйлап аткан бала менен урушуп атасыз, өзүңүз да баласыз да. Кичинекей баласыз, чоңойбой калган, өзүңүздүн потребностторуңуз жабылбай калган. Чоң адам бала менен урушпайт. Туурабы? Чоң адам урушпайт бала менен. Өзүңүз бала болуп турасыз го. Өзү бала позициясында жашаган ата-энелер токсичный адамдар да. Өзү ичинде кичинекей бала кезиндеги жабылбай калган потребносттору бар, жабылбай калган, ал баладан чыгарат аны. Бала жабыркайт ата-эненин травмасынан. Курска келиңиз. Эгер бар болсоңуз, катышкан болсоңуз, продо бар бала тарбиялоо сабагы, балага проработка бар, көзүңүз ачылат. Анан урушпай каласыз. Кызыңыз бала го, эмне балага теңелип бала болуп урушабыз? Травма бар экен да, мен баламды уруша берет экем да. Эмес, кыздар. Адам уккан көргөнгө амал кылыш керек. Но мени башты эмне көтөрүп жүрөбүз? Жөн эле иштетпей, анан бир күнү барып жака жатып калабыз. Иштетиш керек мени. Мени иштетиш үчүн энергия керек. Күйөөм экинчи аял жөнүндө тамашалап айта берет, анда ажырашып мен да тийип кетем, башкага десем, жок, сени кое бербейм дейт, эч кимге бербейм дейт. Эми тандоо сиздики, экинчи аял шариятта бар, мен эч нерсе деп айта албайм. Эгер жок, аны каалабайсызбы, анда ал сенин тандооң деш керек. Сен анда мен ажырашып кетем, башкага тийип кетем деген эмес, тандоо сенде, жаным. Бирок мен андайды көтөрө албайм. Мен андай экинчи аял алсаң, мен андайды көтөрө албайм, мен андайга чыдабайм. Бирок мен сенин тандооңду сыйлаймын. Ойноп, жүрүп, күлүп, анан бир күнү мага ишти бышырып алып айтпа, сразу айт. Мен уруксат берем. Бирок мен анда башка жакта болом. Деген сыяктуу айтып коюш керек. Же хорошо ал, бирок эртерээк айтып кой, мен да тийип кетейин деген сыяктуу айтса болот. Эми өзүңүздү сыйлабайсыз да, бечара болуп айтасыз да. Мен анда ажырашам, мен. Жана жаш балдар бар го. Барбайм мен дейт го, жана шоколаддын жанында туруп алган же машинанын жанында туруп алган, кеттик балам десе, алам мен ой машинаны. Мен кетпейм дейт го. Анан бир күнү жетелеп алдап койсоң бала кетет го. Сиз да ошондой болуп атасыз да. Эгерде сиз осознанно тилиңиз менен жеткирсеңиз, күйөөңүз кайра экинчи аял жөнүндө айта бермек эмес. Сиздин сөзүңүздү укканда эле оңолуп калчу элем дейт. Сиздин курсуңузга катышып бузулбайм го дейт, жаным. Варикоз деп айткан интим гимнастика жасаса болот дейт. Болот да, эмне болбойт? Онлайн курска катышайын дегем. Кантип курска катышса болот? Мына номерде турат, директке жазгыла дедим. Бирок окуйт элем, акчам жетпей атат, интенсивке жасаса болот. Кыздар, акчаны Кудайдан сурайбыз. Эгерде экономдой берсеңиз, сизде точно акча болбойт. Эконом десеңиз, кой, ага акча жетпейт, экономдош керек. Монтип эптеп, мону бүтүрүп алсам, анан эптеп, мону кийим алсам, эптеп, мону балама адеттер алсам, анан эптеп, мондай эт алсам,
Эптеп баламды бүтүрүп алсам десеңиз сиздин мээңиз эптеп деген нерсени тартып атат. Биз мээбиз менен көбүнчө өзүбүзгө керексиз нерсени ойлойбуз. А биздин мээбиз бизге керек эмес нерсени айырмалай албайт. Сиз эмнени ойлодуңуз, ошону проекциялап бере берет. Ой өзгөрмөйүн, адамдын жашоосу өзгөрбөйт. Кантип өзгөрөт сен негатив ойлоп атсаң? Ар бир ой үрөн го. Акчам жетпейт, акча жок деген сөздү уже мээден чыгарышыбыз керек. Аны биз эсир убагынан баштап алып келатабыз. Байлар жаман, бир бриллианты бар экен, анын баарын кайтарып жатыптыр, жанагы бай. Ошентип бир күнү өлүп калыптыр. Ушундай бир өтө күчтүү падыша болгон экен. Падышанын эч нерсеси жок болуптур. Ал элин ушунчалык багыптыр, ак көңүл болгон экен деген нерселерди окудук го. Ал биздин подсознаниябызга болгон сокку болгон экен, кыздар. Эсир убагында ошондой билимдер берилген. Неге? Элдер бай болуп кетсе, анда мамлекет эч ким кызмат кылбай коймок. Россияда мисалда ал илгертен билим берүү системасында биздин китептерибизде бар го. Түшүнүктүүбү кыздар сиздерге? Болбосо азыр мына бай болуп жашап аткандар сопсон эле жашап атпайбы? Бир күнү Парижде, бир күнү Дубайда, каалаган мектебинде, каалаган окуу жайында окуйт, каалагандай иш алат, каалаган клиникасына көрүнө алат. Акча жок деп жүргөндөр дагы деле бул кымбат экен да, бул больница, ал жака акчам жок, эми сонун көйнөк экен, бирок бул кымбат экен да деп жүрөсүң. Кымбат десең уже мээңе акча келбейт точно. Анткени сен кымбат экен, мен албайм деп мээге айтып атасыз, түшүндүрүп атасыз. Акча болбойт. Сизде акчаны экономдой берген адамдарда акча жок, кымбат дей берген, эски буюмдарды топтой берген адамда точно акча болбойт. Мен илгери үй жок, кредит алып иштейм. Мындайча айтканда өзүмөн башка, өзүм үй бүлөм, анан башка мындай материалдык эч нерсем жок болчу да. Ошол учурда мени бирөө минтип айткан. Могу министрдин кызындай болуп кийинип алат, биринчи тамдарын бүтүрүшө албайбы, үйлөрүн бүтүрүшө албайбы деп айткан мени бирөө. Мага ал сөз жеткен да. Ооба, менде жок болсо да министрдин аялындай болуп кийинип алчу болчумун. Бишкекке келдим. Бизде ажырашуу 2015 болду. Кайра 2017 жарашканбыз кыздар. Анан ошол боюнча не болду деп калып кетпеңиздер. Аны курста айтам го дагы. Бишкекке келдим, мен квартирага келдим. Ошондо да министрдин аялындай болуп кийинип алат элем. Сен эмнени кааласаң, Кудайым ошону берет. Ошол адам айткан адамдар дагы деле ошентип эле эски уской эле кийип жүрөт. Түшүндүңбү? Кайнеже тууралуу сонун айттыңыз дейт. Жагып калды сиздерге. Мен офлайнга барып атам, убакыт тапса болот. Кенежекелерим дейт, рахмат алтындарым. Назиктигиңиз туасы эле барбы дейт. Мен көзүңүздөргө ушунчалык назик көрүнүп атамбы? Билбейм, мен кандай болсом ошондоймун азыр эфирде. Мен жасалма болуп, чоюлуп, да ушундай болот деп отурган жокмун. Мен өзүмдүн үстүмдөн иштедим. Мен айтып атпаймынбы, катып калган аял болчумун деп атам. Өзүмдүн үстүмдөн иштедим, проработка жасадым. Ар бир мимикаларым менен иштедим, контролдодум өзүмдү. Ар бир аял назик, ар бир аял сексуалдуу болгону кысып коет. Назик деген сексуалдуулугу. Ой Кудай ай. Күйөөңүз өзүнүн самооценкасы төмөн кандай? Коркуп кетиптир да, буга жазылса интим гимнастика жасап кыз болуп кетсе, анан мени чанып кетет деп. Бизге мага аялдар күйөөлөрүн жөнөтүшөт го. Аял күйөөлөрү өздөрү жөнөтүшөт го. Бир аял келди, анан күйөөсү айтыптыр да. Уялчак аял экен дейм. Уялчактык да жакшы да. Мындай жыныстык катнашта эч уялбаган аялдар бар го. Кичине уяң болуп койгон жакшы. Анан ошол аял уяң аял экен да. Мен барбай эле коеюнчу, мен өзүм каалап кетип атам дептир да. Десе жок, бар, мен өзүм алып барып келем. Өзүм алып барып келип турам деп айтты дейт. Өздөрү күйөөлөр алып келет, кайра алып кетет. Ушундай эркектер бар. Өзүнө ишенген эркектер го. Аны урушуп кетпеңиз, сен өзүңө ишенбейсиң, олала дебеңиз, башкачараак тил менен жеткирүү керек. Аялга окшош эркек менен кантип жашаш керек? Биринчи өзүңүз аял болуңузчу.
курста толтура сабактар 100 миңге алса туура болчу дейт. Туура айтасыз. Рахмат баалаганыңызга. Мен өзүм да ошондой баалайм курсумду. Эми убактым болбой атат, курсумду бөлүп упаковкалап коймокмун да. Таттуу диалог, туура диалог, проработкалар, флер бөлүп салмакмын. Убакыт жок. Упаковкалап чыкканга. Азыр только окуу жана окуу болуп атат. Азыр сиздер бардык курсту бир курска берип салдым го, эми ошондо пайдаланып окуп албайсыздарбы? Маткада сөйл болсо эмне кылыш керек? Гинекологко барыңызчы, гинекологуңузга. Аял затын алдыга сүйлөгөн адамдын настроениясын чүрөп билет. Мен настроениям түшкөн жок, кыздар. Мен өзүм жөнүндө билем го, кандай экеними. Адамдар мындай экенбиз да, өзүбүздүн боюбузда бар нерсени укканда биз бомба болуп кетебиз да. Эгерде чындап эле азыр менин боюмда мындай өзүмө ишенбестик болсо, мен точно мен ошондоймун го, мен ушундай билим алып барып атам десем, анда урушуп кетмекмин да. Мен билем го өзүм кандай жумуш менен алектенем, өзүм жөнүндө билем, мен урушуп кетпейм да. Бир акылман болуптур. Акылман бир жерде адамдарга ошол өзүнүн бир ойлору менен бөлүшүп, анан бир аялга айтат экен да. Ушул жерде отургандардын арасынан эң акмагы сенсиң дейт экен да. Жана аял урушуп кетет экен. Сен менин акмак экенимди көрдүңбү? Сен немени минтип айтасың? Деген сыяктуу урушуп кетет экен да. Анан ошол чогулуш бүтөт. Анан тиги акылман тиги аялга карап, көрмөңүз, аябай татынакай экен дейт. Өңү да сизге сонун жарашыптыр десе, аял күлүп жиберет. Менин боюмда күрмө жок го дейт да. Мындай өң дагы жок менин боюмда дейт. Анан айтат, сиздин боюңузда жок нерсени айтсам күлдүңүз, а эмнеге акылсызсың деп айтсам, менен уруштуңуз дейт. Эгер кайненеңиз сизге бир нерсе деп аткан болсо, карап көрүңүз, дене боюңуздан карап көрүңүз. Менин боюмда ушул нерсе барбы? Чындап эле мисалы келип, эми кандай, эми адамдар баарын идеалдуу кыла албайбыз, бирок эгер кайненеңиз сизге туура айтып аткан болсо, боюңузда бар болсо ошол нерселер, анда оңдоңуз. Могу жерде бир аял аябай жазыптыр го. Ой жаным, офлайнга келем дедиңсе, күйөөң менен кириңди жууганча тилиңди дагы жууп салчы 90 градуска салып дейт.